Армаңыздар, ардақтуу телегөрүүчүлөр, бул кайрадан 2 күндүн кечи телеберүүсү. Сиздер менен мен кештин кезекчиси Дмитрий Нурбаев. Бүгүн биз алдыңкы 2 саат боюнча Кыргызстандагы жасалып жаткан жаңылыктар, өзгөчө бизнес тармагында, ал жакта кандай инновациялар, кандай жаңа продукциялар, кандай жаңа кызматтар кирип атат, жана ошондой эле франшиза, франчайзинг деген түшүнүктөрдү, жаңы бизнес муунду эмне кызыктырып жатат, дүйнөдө кайсы багыттар кызыктуу болуп жаткандыгы тууралуу сиздер менен табардар болобуз. Андыктан 2 саат бизден алыстабаңыздар. Биз болсо салттуу өзүбүздүн баягы жолубуз боюнча жашынакай музыкалык ыр-белектен баштайлы. Андан соң 2 саат бою бизге келген кызыктуу меймандар менен эфирде өткөрөбүз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
21 кылымдын өлкөсү жана ошол өлкөдөгү негизги кыймылдаткыч болуп, анын ишкерлери жана ишкер катмары болуп эсептелет. Чакан, орто жана чекене бизнес жасоо ошол мамлекеттин эртеңки күнү бардык негизги жалпы мамлекет алдында турган маселелерди чечүүчү бир локомотив десек болот. Анда эмесе биз сиздерге бүгүн 2 саат эфирде ошол күнү бүгүнкү бизнес, анын максаттары, бүгүнкү чындыктары жана көйгөйлөрү тууралуу сөзчүлө. Андыктан бизде конокто катары менен 3 мейман келип отурат. Мен тааныштыра кетсем, Эл аралык ишкерлер ассоциациясынын президенти, франчайзинг форумдун өнөктөшү Акбар Маразыков, саламатсызбы? Сафран Тестатым тармагынын негиздөөчүсү Толкунбек Молдокматов жана ПИК ишкердикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасынын бизнес консалтинг менеджери Анар Орозобаева. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу куш келипсиздер. Рахмат келип бергениңиздерге. Эртеңки күнү чоң бир иш-чара алдыңыздарда турат. Ушул иш-чара карабастан убакыт бөлүп келип бергениңиздерге чоң рахмат сиздерге. Анда эмесе Акбар мырза, сизден баштайлык. Сиз жетектеген Эл аралык ишкерлер ассоциациясы эртеңки форумда кандай максаттарды көздөп жатат? Анан жалпысынан эртеңки франчайзинг жана башкача айтканда франшизаларды көрсөтүү, презентациялоо форуму боюнча өз пикириңизди билдирип кетсеңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Кудай буйрса эртең Кыргызстанда болуп көрбөгөндө биринчи жолу франшиза чоң форум өтүп атат. Анын башында Асылбекова Сайкал кызыбыз турат. Биз октябрда Эл аралык ишкерлер ассоциациясынын жамааты бул жерге келип, ушул жерден офис ачып, жаратман долбоору менен ушу именно франшиза түшүнүктүү региондорго жарыя кылып таратуу максатында иштеп баштаганбыз. Мына 1 ай болду даярданып баштаганыбызга. Мен ойлойм, эртең 7 областтан, региондон дагы жергиликтүү администрациядан, губернаторлорго да кабар берилди. Азыр бул франшиза бизнесине болуп көрбөгөндөй, Кудай буйрса региондон дагы бир туугандар келип, түшүнүп ала турган болсо, регионго тарата турган болсок, бул түшүнүктө мен ойлойм Кыргызстандын экономикасына аябай чоң салым болот деп. Эми биздин максат ушу бир эле максат, Кыргызстанга бул франшиза түшүнүктүү жайылтуу, анан өзүбүздүн мекенибиздеги ушу бизнес упаковка болгон бизнестерди сыртка чыгаруу, экспорт кылуу. Биз дагы бир максат коюп атканбыз. Кудай буйрса ушул эртең өткөндөн кийин биз күнүн коебуз Москвага, Турцияга, анан Францияга алып чыгалы деп. Кыргызстанда бүгүнкү күндө ушул франшиза менен иш кылып, Кыргызстандан чыккан продукциялардын же болбосо кызматтардын саны канчалык экенин так сандар барбы? Асылбекова Сайкал айткан, өзү азыр 14 компания даяр. Эртең Кудай буйрса өзүңүздөр да көрөсүздөр. Эртең презентация болот биринчи, андан кийин выставка, то есть ар бирөө менен таанышуу B2B форматында таанышуу болот. Азыркы күндө 18 компания уже даяр, Кудай буйрса. Кыргызстанда негизделген, Кыргызстанга таркаганда даяр, анан чет өлкөгө экспортталганда дагы даяр турат. Мына ошондой франшизалардын бирин Кыргызстан боюнча жайылтам деп турган Толкунбек мырза, сизге кайрылсак, мына сиздин Сафран деп аталган Тестатым тармагы тууралуу өзүңүздүн бизнестеги кадамдарыңыз, андагы жасаган иштериңиз жана франшиза ою кайдан келип отурат сизге себеп дегенде, Кыргызстанда бизнес көбүн эсе мындай кыргызчалап айтканда бир аз кызганчагыраак келебиз да. Бизде негизинен баягы анан шашпай сөзөбүз, ошо Сафран боюнча кетсек. Саламатсыздарбы? Биринчиден ошо эртеңки форум боюнча уюштуруучуларга терең ыраазычылык айтат элем. Анткени бул Кыргызстанда бирден бир чоң бизнес форумдарга айлангантат. Анткени бизде ушул сиз айтып кеткендей Кыргызда баягы көп түшүнүк жок болуп атат да франшиза боюнча. Азыр баягы жаш ишкерлер, көбүнчө ишкерлерибиз уже ушул тармакка кызыга баштады. Анткени чынында бизде кызгана тургандай көп нерсе бар. Анткени бул франшиза жөнөкөй тил менен айтканда бир кандайдыр бир ийгиликтүү ишкананы же болбосо бир белгилүү брендти ошону көчүрүп алып, анан ошонун уже үйрөнгөн ийгиликтери негизинде катасыз иш алып кетүү деп түшүнсөк болот да. Анткени биз ушул Сафран компаниясы бул Тестатым региондон чыккан, ушу Кыргызстандан болгондо да ушул Нарын жергесинен чыгарганбыз. Ошол где-то 2 жылдын тегерегинде ушул бизнести болгон жеринен оңдоп түзүп, толук ошо бизнес процесстерди автоматташтырып, анан ушул Бишкекке бир жарым жылдын тегереги болуп калды алып келгенибизге. Ошо айтып аткан уюштуруучулардын бири болгон Биз франчайз компаниясы, ошо жетекчиси Сайкал Асылбекова жетектеп бизге упаковка жагынан жардам беришти. Андан кийин биз Кыргызстан боюнча азыркы маалда 7 почти франшизабызды саттык.
Бул Кочкордо ачылдык, Бишкекте 2 жерде ачылдык, Токтогулга 2 жерге бердик, ал жерге дагы бирөөсүн майда деп пландап атабыз. Андан тышкары алар аз иштеп атат, андан тышкары Кара-Балтага деп ушул айдын ичинде деп пландап атабыз. Анан Караколго да бердик. Кечээ күнү эле ошо түштөн өткөндө кол коюштук, Таш көмүргө да бердик да. Биздин планыбызда бул сиз айтып кеткендей бул франшиза Кыргызстандан чыккандыгына байланыштуу кандайдыр бир баары буга дагы тажрыйба опыт керек. Биз келерки жылдары ушул Кыргызстандын ичине жайылтып, дагы ушу компанияны бекемдеп алсак, анан сөзсүз четке чыгалы деп ойлоп атабыз да. Анткени эмне үчүн биз чыга албайбыз? Бизде болгон франшизанын баары чет жактан келет да. Кыргыз франшизасын чет жакка чыгарсак да мүмкүн болот деген ниетте турабыз. Анткени бизге уже заявка түштү Москвадан. Бирок биз кичине убакытын карап атабыз. Мүмкүн болсо кичине даярданып алып, ал жерге жакшы калыптанган компанияны алып барсакпы деп атабыз. Ошол жерде да ийгиликтүү болуп, андан ары да кетсе депчи. Компания негизи бул фастфуд тармагында, бирок ошол эле маалда биз IT тармагында сөзсүз кошконбуз. Себеби бүт автоматизацияланган, управление дагы мындай пассивный доход деген түшүнүк бар эмеспи? Ошого киргизгенбиз. Бүт баягы телефон чөнтөктү гана турат башкаруу, болгон приложениялары, рабочий зоналарын баарын ошо IT тармагына дагы басым кылып киргизгенбиз да. Анан биз 3 принципти кармандык, ошон үчүн ийгиликтүү ошо нарын жергесинде болуп бияка алып келген себеби биз биринчиден бул кардарларга жакшы мындай качественный продукция берели деп ошону даярдап цех ачканбыз. Өзүбүздөн бүт продукция ачат. Экинчи ошо кардарларга бир жакшы тейлөө көргөзөлү деп ошо тейлөө жагында аябай карап атабыз. Анан үчүнчү багыты бул биз принцип катары кармаганбыз. Бул атмосфера жакшы, бир мындай отура турган, үй бүлө менен, тууган достору менен келип эс ала турган, анан адал ишкана кылдык да. Ошонун негизинде нарын жакшы көргөзгүчтөрдө турат. 2 жыл болуп калды. Ал жердин орточо көргөзмөсү күнүнө бир 80-90 миң сомду бир күндө кармайт. Эң жакшы болгондо бир күндө бир 150 миң сомго чейин соода кылат да. Анан бүт бухгалтериясында жүргүзгөнбүз. Бул франшиза деген сөз бул комплекс да. Болгон тарабынан бая түшүнүк катары айтканда, болгон тарабынан комплектовать этип беребиз да. Бул юр тармагы, юридический пакеттерди, маркетингти бүт камтыганбыз. Ошондой эле бухгалтериясын, мындай бир идейный бир стиль, дизайн баарын камтып, анан ошону франшиза кылып берип атабыз да. Биз менен иштешкен кардарлар, алар катасы жок, уже текшерилген, бир кандайдыр бир ийгиликке жеткен брендти, ошондой бизнес системаны алышат да. Анан экинчиден Кыргызстандыкы франшизасы айырмасы. Бул биздин кардарларга өзүбүзгө жасалган, то есть биздин партнерлорубузга жеткиликтүү да. Мындай айтканда өзүнүн брендтин баасы дагы жеткиликтүү, иштеши дагы, шарттары да ыңгайлуу да. Ошонус менен чет жактан айырмаланат. Демек сиз ошол 2 жылдан бери кылган аракеттериңиздерди бир жалпы калыпка салып, жолуга түшүрүп, анан ушул даяр системаны, даяр продукцияны, даяр кызматты, тейлөөнүн бардыгын мындай сатууга чыгарасыздар эртең. Форумга катышасыз да. Сөзсүз эртең биз дагы ушул форумда катышабыз. Биз да ушул компания жөнүндө жана ошо франшиза түшүнүгү боюнча дагы элге жеткиргенге, маалымат жеткиргенге аракет кылабыз да. Себеби сиз айтып кеткендей, бул начар же болбосо ийгиликсиз компанияны франшиза кылыш болбойт да. Анткени өзү же киреше албаса, же өзү компания калыптанбаса, аны франшиза катары бергенге болбойт. Же болбосо берсе дагы ал көп убакытка мындай жашоосу кыска, туруктуулугу жок компания болот. Бизнесте эң негизги түшүнүк бул туруктуулук деп айтсак болот. Аны мен оюмча Анар айым сөзүмдү бышыктап берет. Сиз мына ишкердик жана инновацияларды өнүктүрүү программасын алдыга сүрөп келе жатасыз. Бизнес жана инновация булар экөө ажырагыс түшүнүктөр да. Бизнес инновациясыз болбойт. Ал эми ошол франшиза тармагы, франчайзинг боюнча Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү акыбалы кандай болсо, анан келечектеги ошол кандай көз караштасыз, ошол тармактын келечеги жана перспективалары кандай болот, кандай ойлойсуз? Биздин пик инновацияны жана ишкердикти өнүктүрүү программасы бул Улуу Британиянын алкагында өтөт да, ошолор каржылайт. Анан кийин
негизи биз Кыргызстанда, Тажикстанда иштейбиз да, 4 жылдык программа. Анан эми негизги максат биз ошо орто жана чакан бизнести өнүктүрүү да, туруктуу өнүктүрүү. Туруктуу өнүктүрүү деген кандай? Мисалы деген биз айылда барсак, мисалы аякта идеялар аз да, абданчы. Мисалы деген мынтип ойлойт да, мен деген кошунам мисалы монча ачты, мен дагы монча ачайын дейт да. Ошентип эле бири-бирин карап эле жасайт да. А бирок франшиза деген негизи француз тилинен алганда бул льгота деп которсо болот да, льгота, преимущество же болбосо артыкчылык деп билинсе болот да. Анда мындай уже продукция бар, анын бүт сапаты, рецептурасы, бүт жанагы процедуралары, методиканын баардыгы камтыйт да. Анан ошон үчүн бул деген жакшы туруктуу бизнес болчудай да. Анткени деген мисалы кошуна кандай кылып атат, кандай технология, кандай рецептурадан колдонот билбейсиң да. Ошон үчүн биздин ошо максат, биздин программанын максаты ошо ишкерлерге жардам берүү. Андан кийин андан тышкары биздин ошо кеңештердин, бизнес кеңештердин рыногун өнүктүрүү да. Анткени Кыргызстанда эми орто эсептен алганда 200 может быть консалтинговый компаниялар бар да. Бирок деген алар деген кандайдыр бир мындай бир консультант 4-5 компанияга иштейт да. Анан ошон үчүн ушу рынок, консультанттын рыногу өнүккөнгө биз дагы ушундай консультанттардын, кеңешчилердин базасын түзгөнбүз да. Башын бириктиргендер. Башын бириктирип, анан кийин биз ошо акысыз бизнес диагностика деп коебуз. Ошо бизнестин кандай проблемалары бар, 7 тараптан, багыттан карап диагностика кылып беребиз да. Андан тышкары 75 же 85% чейин ошо кеңешчилдин бүт сарпталган акчасын төлөп беребиз да. Мисалы деген франшизаны дагы пакеттеп жасаганга да кеңешчи керек туурабы? Анын эми акчасы мисалы вот сиз айтып кетип атасыз, 2000 сом болот, $2000 болуп турат депчи. Эми айыл регионунда бул абдан чоң акча. Ошон үчүн сезилет да. Да, ооба. Андан кийин ошон үчүн биз 85%га чейин ошо биз каржылап беребиз да. Үстүн ошо 85% кетип аткан сарпты чыгымды сиздер толуктап бересиздер. Кеңешчинин жумушун толуктап беребиз да 85%-на чейин. Кеңешчин. Түшүнүктүү. Менде мындай бир дагы ой келип атат да, жанында бир сиздерди угуп, мындай ойлонуп атсам, бир четинде франшиза дедик, льгота, артыкчылык. Мындай бири алган менен аябай оңой көрүнөт да. Туурабы? Мисалы, даяр, мисалы, бирөө сенин ордуңа сен жаттың, анан сенин ордуңа мисалы Толкунбек мырза бардың 2 жыл бою иштеди, даярдады, анан сен туугандарыңан карыз алып, бул жактан карыз алып, топтоп кредит алып, анан бир $2000-$3000 менен мисалы сатып алдык да. Бул анчалык мен ойлогончолук оңой болбосо керек да, сатып алып кишиге дагы. Ошол алып аткан кишинин өзүнө кандай максаттарды коюш керек өз алдына? Себеп дегенде даяр нерсени кылып коюш оңойдой көрүнөт да. Биз ар дайым биздин өзгөчөлүгүбүз ушундай оңойго качабыз да. Оорчулукту жаман көрөбүз. Негизи адам баласы оорчулукту жаман көрөт да. Мен орусча айтканда, где кроются подводные камни? Сиздердин пикириңизде ушу франшизаны алып уруксат этсеңиздер ошо боюнча айтып кетейин. Анткени сиз айткандай биз сөзсүз мындай бизде дагы ал бизге өнүктөч партнер да. Анан биз сөзсүз тандайбыз. Ошол кезде мындай портрет болот франчайзи. Кандай кишилер менен иштеше алабыз? Сиз айткандай же болбосо ошентип бир карыздап иш баштасам жүрүп кетет деген ойдо болушу мүмкүн, же болбосо финансы жагынан проблемасы жок, акчасы барлар болот. Бирок биз негизги максат упор ошол партнерлорубузга айтабыз да. 80%-тен ашыгы ошол жактын ийгиликтүү, успешный компания болуп, партнер болуп кете турган алардан зависит этет да. Анткени биз консультация катары баштаганда колунан жетелеп алып, бардыгын көргөзөбүз. Бирок ошол жерде иштей турган киши партнер болот да. Башында турган киши ошол болот. Биз канча гана консультация бербейли, канча жардам бербейли, бирок өзүнүн кызыкчылыгы болбосо, анда ал иш жүрбөйт да. Ошон үчүн биз дагы тандоодо абдан мындай кылдаттык менен карайбыз. Анткени мисалы бизге ушул лендинг страницабызга Бишкекке алып келип баштаганыбызда көп деле болгон жок. 1400-төн ашык мен акыркы маалыматым боюнча заявка түшкөн бизге. Биртоле түштү. Арасынан кайталанып калгандар же жөн эле кызыктар болгондор болушу мүмкүн, бирок арасынан болот.
финансы состояниясы же бир нерсеси бар, бирок бизге ылайыксыз болуп калгандарды биз отказ да беребиз да. Бул сөзсүз баары менен иштеше бергенге даярбыз деп да айта албайбыз да. Анткени сиз айткандай оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок алдагы аябай чоң эмгекти талап кылат. Анткени ал жерде франшизанын да өзүнүн структуралары бар. Мындай жумшартылган франшиза, катуу франшиза депчи. Мисалы биз тамак ашта мындай хард деп коет, катуу франшизаны тандаган, аякта аябай катуу талаптар бар. Ооба. Болгон шарт менен иштеш керек, ага да көнүш керек, анан ошо ишти алып кетиш керек да. Болбосо иштин ошо айткандай 80% ошо биздин партнерлордон зависит этип калат да. Мисалы эгер партнер ошо сиз берген сунуштамаларды толук киргизе албай калса, жакшы ошол шарттарга жакшы баш ийбей же болбосо мындай боштукту көрсөтүп койсо, жоопкерчиликти ким көтөрөт? Келишим болот. Мисалы биз франшиза, мен ойлойм бүт франшизаларда келишим болот да. Бул эки, мындай айтканда, бизнес эки партнердун ортосундагы келишим. Биз келишимди 5 жылга түзөбүз. Ал келишим бир 40 барактын тегерегинде болот. Ошол жерде ар бир пункт жазылган. Ал жерде 5 жыл иштеше турган ар бир шарттарыбыз, ар бир күндү уже алдын ала жазып койгонбуз да. Анткени биз жана айтып аткан 2 жылдын ичинде бизнестин бардык тарабын көргөнбүз, кандай случайда эмне болуш керек экен, ошонун баарын бүт пункттар менен киргизгенбиз. Эгерде ал жерде аткара албай, же болбосо ошол партнердун шарты менен бузулса, ага кандайдыр бир чаралар да бар да. Аны баары көргөзүлгөн. Анан ошон үчүн бул франшиза оңой нерсе эмес, тандап алгандан кийин аны иштеп алып кетиш керек болот да. Азыр биз эми ишкерлик жана бизнес тууралуу дагы мындай маекти уланта турган болсок, Акбар мырза, сизге мындай суроо да. Мен жана сөздүн башында айтып кеттим элем, бизде биз 30 жыл эгемендик алганыбызга 30 жыл болду, аны баарыбыз билебиз, аябай көп айтылып атат. 30 жыл эле 30 жыл буякта жетишкен жокпуз, буякта жетишкен жокпуз деп. Бирок ишкерлик, Кыргызстанда бүгүнкү ишкерлик буга чейинки Советтер Союзунун калдыктары менен жашап келдик, жана башка приватизация болду, анан ишкер жаңы үйрөнүп келе жаткандай мага туюлат да, чыныгы бизнес жасоонун. Себептигинде чыныгы бизнестин эң негизги баягы фундаменти бул келишимди кура билүү да. Кандай элесиз? Мындай орусча айтканда договороспособность. Ошол келишимди кура билүү, келишимге бекем тура билүү, келишимге моюн сунуу жана бир кадам артка шилтеген менен 2 кадам алдыны көздөй кетерибизди бүгүн канчалык деңгээлде кыргыз ишкерлери түшүндү, ошол боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтып кетсеңиз. Эми мына азыркы биздин темабыз франшиза болуп атпайбы? Мына азыр Толкун мырза айткандай, мурун бирөө бизнес ачса, жанына барып, мындай жалпак сөз менен айтканда бир 10 сом 20 сом ылдый кылып конкурент болуш керек болчу да. Биздин мурунку мышление ушундай болчу да. Мына азыр буюрса, могу франшиза деген түшүнүктү түшүнүп ала турган болсок, мына эки партнердин ортосунда келишим болуп атат да. Азыр өтө кыйын болот билмегенменчи. Качан баягы франшизаны упаковка кылып бизде көп боло турган болуп, ошону сатып ала тургандар дагы көбөйө турган болсо, биздин ортобуздагы келишим практика жүзүндө бул баары бир ушул нерсеге келебиз да. Менин оюмча, Союз маалында азыркыга чейин бизнес мындай баягы кандай деп айтсам, мындай монополия болуп келген да. Бизнес болгон эмес, мамлекет бизнес жасай албайт да. Бир кландын колунда болгон, бул франшизанын аркасы менен биз көп бизнестерди кагаз бетине түшүрүп, көп бизнестерди сатып алып, көп бизнес менен биз иш жүзүнө ачсак болот да. Мен ойлойм, эртең Кудай буйрса региондордон келген бир туугандар дагы мына биз Жаратман долбоору менен, Ысык көл менен Нарын областына кыдырып келдик. Франшиза десек, көп бир туугандарыбыз түшүнө элек экен азырчы. Бул региондо эмес, вот Бишкекте деле ушундай бир туугандар көп экен. Мен ойлойм, ушу франшиза түшүнүктү киргизип алгандан кийин бизнеске болгон мамилебиз дагы бир башкачараак болот болуш керек да. Туура айтасыз, толугу менен кошулам. Азыр биз франшизанын келечеги, анан бүгүнкү күндөгү эртеңки тагыраагын эртеңки боло турган форум тууралуу силердин пландарыңыздарды да билип алсак, анан элге жайылта берели. Франшизаны түшүнбөй жатышат, бирок көп нерсени убагында түшүнгөн эмес. Шашпай жайылтабыз. Азыр бизде жарнамалык блок болсун, урматтуу меймандар. Андан соң силерге студияга кайтып келебиз. Биздин көрсөтүүбүздүн негизги өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы силерге жарнамалык блок болсун. Андан соң бүгүнкү бизнестин чындыгы кандай, анын келечектери кандай, ушул телевизор карап отуруп ордуңуздардан бир кыймылдатканга биз дагы аракетибизди жумшап көрөлү. Жарнама, андан соң кайтып келебиз.
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегибизди уланта берели, урматтуу эле көрүүчүлөр. Анда эмес сиздерге дагы бир жолу эсиңерге салып кетейин. Эртең 3 март Кыргызстанда биринчи жолу биз франчайз уюму уюштуруп жаткан франшиза форум болуп өтөт. Франчайзинг, франшиза деген сөздөрдү биринчи жолу угуп аткандар болсо эч капаланбаңыздар. Бул сөздү билип алыш бир, ал эми ишке ашырыш экинчи маселе болот. Анда эмесе мен сиздерге дагы бир жолу коноктор таанышып кетсем, мына конокто Акбар Маразыков, Толкунбек Молдокматов жана Анар Орозобаева. Акбар Маразыков учурда эл аралык ишкерлер ассоциациясынын президенти, дал ушул мен айтып жаткан форумдун өнөктөшү болуп эсептелет. Акбар мырза эртеңки форум боюнча дагы мындай уялбай, тартынбай биздин эфир ушундай ачык, либералдуу жарнаманы дагы айта берсек болот. Себептен эң негизги максат бул Кыргызстандагы ишкердик маданиятын, ишкердик потенциалын жогорулатуу болуп эсептелет. Эртең бизди кандай жаңылыктар күтөт? Саат 10-до башталат, филармонияда болот, билишимче. Эртең филармонияда саат 10-да башталат, 9-да келип регистрация кылып, саат 10:00-да башталып, 10-дон 12:30-га чейин 14 компания өзлөрүнүн презентациясын элдин астына чыгарат. Андан кийин 12:30-дан кийин выставка болот. Бири-бири менен таанышып, алака береке дегенде. Андан кийин кечинде сырттан келген, региондон келген бир туугандарга өзүнчө чогулуш болот, сүйлөшүп, бири менен жакын таанышып. Тамак үстүндө, тамак үстүндө. Ошол эми эртең мен ойлойм, филармонияда да бир азыркы маалымат боюнча, где-то бир 800 кишидей келет. Региондордон 20-30, 40 кишиден биз барат элек деп фамилия аттарын жөнөтүп, катталып койгондор бар. Оштон келет, Көлдөн, Нарындан келет, Баткенден келет. Мен ойлойм эртең жакшы бир чоң деңгээлде болот болуш керек деп. Абдан сонун кишинин саны жакшы келет экен. Анан сиз мына региондор деп калдыңыз. Бардыгыбыз бүгүнкү күндө борбордон ажыратуу керектигин жакшы түшүндүрөбүз. Болсун мамлекеттик башкарууда, болсун бизнес тармагында, себеп дегенде баардык нерсе келе борборго агылып келе берсе, анда эртеңки күнү баягы алысыраак болот. Эртеңки күнү ыңкылаптары, эртеңки күндөгү баардык социалдык маселелер ушул көбүн эсе Кыргызстандын дээрлик 70% региондордон түзөлөт. Ошондуктан Анар айым сизге мындай суроо. Эфир сыртында биз сөйлөшүп калдык. Ишкердик региондордо өнүгүшү керек депчи. Бул өнүгүш керек үчүн кандай шарттар болуш керек деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндө региондор бизнести кабыл алууда аны жаңыча, башкача мындай сервистик деңгээлге алып чыгуу үчүн кандай кадамдар керек деп ойлойсуз? Ооба, туура айтасыз. Негизи бизнестер ошо 95% ошо Бишкекте, Чүй районунда жайгашкан да. Анан бизнес кеңешчилерин дагы карасак, мисалы 98% ошо Бишкекте, Чүйдө, анан Ошто жайгашкан да негизичи. Анан мисалы алыскы райондор дагы мисалы мен бизнести ачам, мага кеңешчи керек болуп атат десе дагы, аларга дагы проблемалык да, ошондой кеңешчини табыш үчүн, мисалы региондончу. Бул бир маселе, ошо айылдагы турган кеңешчилерди биз өнүктүрүп, ошолордун потенциалын көтөрүшүбүз керек да. Экинчиден маалымат. Эми баарыбыз эле интернет бар, баарыбызда эле мобильныйларыбыз бар, телефондорубуз бар. Бирок ошондо дагы ошо маалымат дагы мындай кыргыз тилинде, жалпак тилинде болуш керек да. Мисалы бизнести дагы кандай өркүндөтүш керек. Франшизаны мисалы айтып атышат, жаңы сөз депчи, ошону да жайылтыш керек да. Ошо регион, алыскы региондорда түшүнүш керек бул эмне деген нерсе да. Андан кийин дагы айыл өкмөттүүлөрдө дагы активдүү болуш керек да. Анткени ошо баардыгы ошо жашап турган айылдагы адамдар, алар ошо айыл өкмөтү менен сүйлөшөт, айыл өкмөт менен ошондон маалымат алат да. Алар дагы активдүү иштеш керек ошо. Андан кийин эми акча дагы проблема, акчаны дагы мисалы биз айтып атканда биздин программа ошондой жеңилдиктерди берет да. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү дагы жеткириш керек айылгачы. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. 75-85%-ын ошо биз төлөп бере алабыз кеңешчинин акчасын депчи. Ошо региондон келиш керек да заявкалар. Мен мисалы орто эсептен алганда, мисалы биздин программада
90%, даже 95% болуш керек ошо заявкалар Бишкектен келет да. А региондор ошо пока ошо мүмкүнчүлүктөрдү же жетпей атабы, же кандайдыр түшүнбөй атабы, ошондой болуп атат да. Түшүнүктөр жетпей жатат. Менде региондор дегенде эле биринчи баягы барыбыз эле түп жергебиз барып айылга такалат да. Меники чынан азыр бизнес эмес, башка тармагынан силерден сурап көрөйүн да. Балким бизде айыл тургундары көп көрөт, жакшы. Айыл дегенде эле бизде айылда бир эле бизнестин түрү бар да, негизгисинен эми баягы айыл чарба, эми дан эгин жана башка мал чарбачылык маселеси бар да. Бизнес дегенде кыргыз үчүн эң түшүнүктүү бизнес модель бул мал да. Аласың, семиртесиң, анан аны сатсаң, анан эртең күнү балаңдын контрактын төлөйсүң деген түшүнүктөр да. Ошол мал жана жерден башка айыл жергесинде эртең күнү өтө турчу. Бир убакта мен бир эсимде эле бир айыл бир продукт деген дагы сонун долбоор айланып чыккан, жакшы жыйынтыктар келген, бирок кийинчерээк бирок солгундай түштү да. Ушул региондордо бизнести кандай өңүттө көрсөткөндө, кандай кылып, билбейм, кандай жол менен алып барганда кийинки тепкичке чыгабыз да. Рұқсат етсеңіздер, мен ошо өзүм бияка келген аз эле болду деп атам. Ошо мен өзүм региондон келип атам. Нарындан келип атасыз, өзүңүз. Анан эжекебиз айтып кеткенде, биринчи эле проблема бул шарт болуш керек да. Бизнес, любой бизнес кылаарда кандайдыр шарт болуш керек. Же жакшы ушундай консультация бере турган адамдар же болбосо компания керек болот, маалымат, жеткиликтүү маалымат керек болот. Анан практически бир кандайдыр бир тажрыйба, опыт да керек болот да. Региондордо бул эч нерсе жок. Эмне үчүн региондон биз көбүнчө бизнес кылганда бир кандай кичине деңгээлге чыккандан кийин эле Бишкекти көздөй келебиз. Анткенде биякта мүмкүнчүлүктөр көп деп коет. Кайсыл тармакта мүмкүнчүлүктөр ошол эле бир кандайдыр жумушту бүтүрө турган консалтинг же болбосо бир партнерство боюнча, финанс вопростор боюнча биякта көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошон үчүн мен ойлойм баары шаарга жана айткандай 95% базировать этип алышканда, ал эми айыл жергесинде бул региондордо эң биринчи мен ойлойм бул мамлекет тарабынан дагы, андан кийин жеке сектор тарабынан дагы бир кандайдыр бир шарттарды, лайыктуу шарттар түзүш керек да. Эмне үчүн бизнес консультанттар же башкалар барбайт? Себеби рынок өтө кичинекей. Ал жерде мисалы бир айылга же болбосо бир регионго бара турган болсо эле биз кандай карайбыз? Каракол чоң, бул жерде туристтер бар, ошол жерге компания же филиал ачсак болот, биринчи цель. Же болбосо Ошко, Баткенге ачсак болот. Ошко же Жалал Абадка, Баткен, Нарын, кичинекей региондор уже артта калып калат да. Биринчи эле ошондо болот. Ал эми сиз айтып аткан суроо боюнча жакшы бир ошо мен да уккан экенмин, бир айыл, бир кандай продукт деп чыгара турган. Ошол багытты карманыш керек деп ойлойм. Анан инвестицияны ушу мамлекет тарабынан көбүнчө региондорго жөнөтүш керек дейм да. Кайрадан эле борбордон ажыратыш керек да, өзгөчө бизнес тармагы. Мына Акбар мырза айтсаңыз, мына өзүңүздүн эл аралык ишкерлер ассоциациясынын президенти болуп аталып аткандан кийин сиз айтып атасыз, жакынкы Кыргызстанга келдик деп. Кайдан келдиңиздер? Каякта элеңер? Биз 2015 жылы Москвада ушу Международный ассоциация предпринимателей деп негиздөөчүлөрдүн бири болом. Москвадагы, Москва областындагы биздин ишкерлердин башын бириктирели деген максатта эл аралык ишкерлер ассоциациясы деп түзүлгөнбүз. Эми биз буга чейин Москвада предпринимательдердин башын бириктирип, деловой завтрак, ушундай иштерди жүрдүк, форумдарды кылып жүрдүк. Эми биз бул жерге келгенибиздин максаты, азыр сиз дагы айтып калдыңыз, ошо Кыргызстан 70% бул айыл чарбадан турат депчи. Биздин бул жерге келген максатыбыз ушу мамлекеттик кызматкерлер менен биргеликте жергиликтүү эл менен акылдашып мамлекетибизге кандай жардам беребиз. Жанагы сиз айтып аткан тышкы миграция, ички миграция бар да. Ички миграция, сиз айткандай көбүнчөсү Бишкекке келип атат, же болбосо Оштун борборуна же Жалал Абадтын борборуна келет да. Ошондой эле айылдан чыкпаган балдар бар, райондон чыга албаган балдар бар да, күнүмдүк оокаттап. Биз ошолорго жеткирели деп жаратман долбоору менен ушу именно Асылбекова Кыз Сайкалова акылдашып, ушу франшизаны региондорго жеткирели деп. То есть биз эгер франшизаны жанакы 70% менен биз иштеп чын эле жеткире турган болсок, азыр Кудай буйрса филармонияда өткөндөн кийин мен ойлойм бул жаңы элге дагы жаңылык жетип, франшиза дегенде уже биз барган жерден менин мындай акчам бар, давайте анда мен дагы иштешейин деген уже башкача эффект пайда болот болуш керек депчи. Сүйрөгөн менен
сүргөндүн айырмасы чоң да. Мисалы 30% бул внутренняя миграция Бишкекте, жана мен айткан жерде. 70% бул калкалатпай, то есть 30% 70%-ти сүйрөш кыйын болуп атат да. Эгер биз ушу жаратман долбоор менен ушу франшиза түшүнүктүү упакованный бизнес келгиле бири-бирибизди баягы туурап, бири-бирибизди конкурент болбой, бири-бирибизден сатып алып, наоборот, баягы мисалы Сафран жөнүндө айтып кетейин азыр. Уже бул готовый продукция да, готовый компания келип чогуу иштешели деп ошондой баарыбыз бир мненияга келип иштей турган болуп, 70%ке биз регионду ойготуп, жок дегенде 20%-ын ойготуп ала турган болсок, внутренний миграцияда баягы региондо калып калган бир туугандар менен иштешип, мен ойлойм ошондо биз бири-бирибизди сүйрөбөй, биз сүрөп иш кылат болушубуз керек деп. Биз азыр буга чейин да көп акылдашып, көп сүйлөшүп отурганбыз. Именно ушу франшиза аркылуу внутренний эме менен экономикага акча айландырууга дагы аябай жөндөм чоң болот. Мисалы, миграцияда биз 17-18 жылдан бери сыртта иштеп азыр келдик деп атпайм да. Мигранттар күнүгө салган акча бул күнүмдүк бияктагы коротууга да, нанга, кийимге, бул билинбеген менен баягы биздин өлкөбүздүн ичиндеги экономиканы бензин куюп жылдырып аткандай да. А эгер азыр биз франшизаны 7 регионго чын эле жеткирип, Кудай буйрса, даже ушуна максат коюп атабыз, ар бир региондо, ар бир упакованный бизнес жок дегенде центринде бирден болсун депчи, райондук деңгээлде, областтык деңгээлде. Эгер биз ошондой коюп элге жеткирип ала турган болсок, бул Кыргызстандын экономикасына аябай чоң бир салымыбыз болот деп ишенебиз да. Ошон үчүн бардыгынан суранат элем, ошо баягы тыйыл ачыптыр, эмнеге андан алмак элек деген сөздөн алыс болуп, эфирдин башында өзүңүз айтып калдыңыз, биз кичине кызганчак келебиз депчи. Жок, биз кызганчак эмес, именно ушу 70%ке ушу маалыматтар жетпей атат да. Ал эмне, кандай кылса болот? Же болбосо көп ойлонбогон кишилер бар. Университетке өтүш үчүн, например, ал жерде таанышың болуш керек, же бизнес кылыш үчүн акчаң болуш керек депчи. Жок, акчасы жок, мына именно ушундай бизнестерди баштаса болот деген эртең дагы 3-мартта бир чоң жаңылык алып келе турчу форумубуз болот да, Кудай буйрса. 800 киши келсе, 800 кишиси жер-жерлерге тараса, алар дагы 8 кишисин айтса, ал 8 кишиси дагы 8 кишиге айтып отуруп, ишке ашат деген чоң үмүт турабыз. Биз да келегенде турабыз. Анан рахмат ошо иш аракеттериңизге. Негизи сиз туура айтып кеттиңиз, миграциянын бирден бир негизги маселеси мындай экен да. Бир мигрант бир ай иштейт, акчасын айылына салат, ата-энесине, туугандарына. Ошонун акчасын ала бергени көнүп калган адамдар 3 адам, же 2 адам. Алар иштебей коет экен да. Ооба, андан кийин азыр эми пандемия болуп атпайбы, мисалчы. Көп границалар баары жабылып, мисалы, бүт мүмкүнчүлүктөр азайып атат. Ошон үчүн франшиза деген бир дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк. Жакшы мүмкүнчүлүк, туура айтасыз. Эми эфирибиздин соңунда мен сиздерден мындай дем алуучу, мындай кандай бир шык алуучу сөздөрдү уккум келип турат, кыскача мүмкүн болсо. Дүйнөлүк пандемия, дүйнөнүн алдыңкы экономикалары айтып атат. Биз 2022-3 жылга 2019 жылдын көрсөткүчтөрүнө кайтып келебиз дейт. Бизге окшогон жаңы өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге дагы да оор болот, бирок жашоо уланат экен, токтобойт экен. Ошондуктан кандай ойлойсуздар, ошо Кыргызстандагы бизнестин келечеги барбы, бар болсо, кандай ошол кыялыңыздагы бизнес Кыргызстанды көрөсүз? Мүмкүн болсо эки кыскача бирден тезис айтып кетсеңиздер. Сизден баштайлы эндичи. Эми албетте биздин Кыргызстаныбыз уникалдуу негизи өлкө да. Эми туризм десе баардык нерсебиз бар, натуралдуу продукция да ал дагы бар. Ошон үчүн ошолорду алып, ошо мүмкүнчүлүктөрдү, инструменттерибизди алып, ошо бизнести ачышыбыз керек да. Ошон үчүн PIK-KG деген сайтыбызга кирсеңер, ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, бизнес диагностиканы акысыз өтсө болот, анан жана 75-85% пайыз жеңилдетүү болот да. Кеңеш бергендерге. Келиңиз сагыбаңыздар. Эми мен эмне дейм, ишкерлерди бул закон жагынан ишкерлерге аябай мындай боштондук бериш керек да. Биз аябай эле көп долбоорлорду айтып келебиз, суранып келебиз саясатчылардан дагычы. Эми өлкө өнүгүш үчүн майда бизнестерге аябай мындай боштондук бериш керек да. Эми ал мамлекеттик деңгээлде чечет болуш керек деген чоң үмүттөбүз. Мамлекет өнүгүш үчүн майда бизнестер көп болуш керек. Мен ошо Кудайдан тиленгеним ушу малый средний бизнести мындай жайына койсо жакшы болот эле да. Азыр мына биз бул жерге келип көрүп атабыз, кандайдыр бир кичинекей бизнес ачпа, сразу налоговый жактан,
кагаздарын көтөрүп келгендер көп болот экен. Биз мурунку президентибизге да кирдик элек ушу фискальный текшерүүнү жок дегенде 3 жыл, налогду жок дегенде 5 жыл отурбайсыңарбы? Сырттан бизге окшоп бутуна туруп, жаңы башкача ой менен Кыргызстанга келип оокат кылабыз деген бир туугандар өтө көп билмеген менчи. Ушулар келгенде эле өзүбүздүн элибизден, өзүбүздүн баягы жергиликтүү администрациядан жанакындай башталганда кайра жиналып кеткен бир туугандар да билебиз да. Желательно даже өзүбүздүн мекендештерибизге бул жерден бизнес ачабыз дегенде жеңилдиктерди берсе аябай жакшы болот эле да. Бизнеске өзү эркиндик керек да. Бизнес эркиндикти сүйөт да. Да. Абадай керек. Сиз бизнес жасап жүргөн киши катары мен кандай оптимисттик көз караштамын. Себеби биринчиден сөзсүз биз чочуло болгон, карантин киргизгенде биз ушул биз эле эмес болгон бизнес тармактары 2,5 айдай почти иштеген жокпуз да. Суроо жаралган. Андан кандай болот, эмне болот? Жаңы кандай багыт тамдадык, өнүгөбүз деген ой турат, анан жабылды. Дальше кандай болот деген картина болду эле. Бирок бизде чынында ушул кризис азыр деле бар. Бул көбүнчө мен ойлойм, бул мамлекетке аябай залакасын тийгизди. Анткени экономикабыз чынында моюнга ала турган нерсе, аксап турган кезде. Анан экинчи мен ойлойм, бул чоң бизнеске аябай сокку берди. Бул строительный бизнеске жана башка. Ал эми майда чакан бизнес, баягы бизнестен да түшүнүк бар эмеспи? Баягы тең акчасы, финансы теңме-тең иштеген компаниялар сөзсүз бул кризисте кыйналды да, банкротство болушу мүмкүн. Бирок бизде элде да жакшы, ошо элибизде баягы пейилгенен элибизде акчасы да бар экен, эчтеке тоготпогондой эле өттү. Көбүнчөсү кыйналгандар көп. Бирок бизнес тарабына караганда бул көргөзгүчтөр мени аябай таң калтырды. Себеби качан карантин бүтүп ачылганда биздин ишибиз наоборот алдыга жыла баштады да. Аябай мындай суусап калгандай. Анткени биз азыр кыйын маалда иштеп атабыз. Азыр кризис бар чынында. Ошол эле маалда мени таң калтырганы, жана айтып аткандай көптөгөн заявкалар түштү, коркпой бизнес кылам дегендер көп. Анан франшизаларды да биз ошол ачып, иштетип, мына Кочкордо иштеди, биринчи ачылып калган Токтогул Кочкордо. Алар да жакшы көргөзгүчтөрдү чыгарып атат да. Анан Каракол бул жердин баары ошо кыйын маалда алып атат. Значит, элде аябай жакшы бир кызыкчылык бар. Азыр эң негизгиси бизде баягы мамлекетке таянып ишенбей, жаштар көбүнчө өз оокатыбызды кылалы, ишкерлик менен, бизнес менен алектенсек туура багыт болот деп ошо кызыгып аткан маалы да. Прогноз катары мен ойлойм, бул кризис бир 2-3 жылда уланышы мүмкүн. Бирок майда жана чакан бизнес эгер мамлекет тарабынан кандайдыр бир айтып кеткенде жардам болсо, анда жакшы эле нукта алып кетчү дейбиз. Эң негизгиси биз ошол упорду майда бизнеске, чакан бизнеске, орто бизнеске көңүл бурушубуз керек да. Рахмат, коноктор, баарыңыздарга терең ыраазычылык. Эртеңки форумда буюрса мен да келем, көрүшөбүз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Аман болуңуздар, оорубаңыздар, сак болуңуздар. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бизнестин бүгүнкү күндөгү кыялын эртеңки боло турган 3 март саат 10-до Кыргыз улуттук Токтогул Сатканов атындагы филармонияда биринчи жолу франшиза боюнча чоң форум өтөт. Ошол жактан жакшы жыйынтыктар чыгып, эртеңки күнү өзүнүн бир мына канатын жайып, тамырын Кыргызстан боюнча берет деген чоң үмүт менен эфирде алдыңкы күздө жалгаштыралы. Жакшы бизнес жасоо үчүн албетте жакшы билимдин болушу эми сөзсүздө шарт болгону менен, бирок керектүү бир ингредиенттердин бири десек болот. Дүйнөдөгү топ 5 мыкты университеттер тууралуу силерге маалымат болсун кийинки сюжетте. Массачусетс технология институту, робототехника, жасалма интеллект, экономика жана математика жаатында изилдөөлөрдү жүргүзөт. Институтта дүйнөгө белгилүү изилдөөлөр борборлору бар. Линкольн лабораториясы, улуттук коопсуздук жаатындагы технологиялык иштеп чыгуулар, жасалма интеллект жана информатика лабораториясы, ошондой эле Кембридждеги электрондук ылдамдаткыч лабораториясы. Ал жерде 11 миңге жакын студент билим алат. 1,5 миңге жакын окутуучу окутуу жүргүзөт. Кембридж университети биздин рейтингде 4-орунда турат. Ал так илимде жана медицинада жетишкен ийгиликтери менен өзгөчө белгилүү.
Кембридж университети дүйнөгө эң көп Нобель сыйлыгынын лауреаттарын берген. 88 бүтүрүүчү жана университеттин окутуучулары бул абройлуу академиялык сыйлыкка ээ болушту. Исаак Ньютон, Фрэнсис Бейкон сыяктуу өткөн кылымдагы белгилүү окумуштуулар бул жерде билим алышкан. Дал ушул Кембриджде заманбап ядролук физиканын негиздөөчүлөрү Резерфорд, Бор жана Оппенгеймер иштеп, сабак берип жана изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн. Стэнфорд университети 3-орунду ээлейт. Ал жогорку технологиялык индустриядагы жаңылыктары менен белгилүү. Дүйнөлүк изилдөө борбору жана тармактык технологиялардын гиганты болуп эсептелинет. Бул жер Facebook, Apple жана башка сыяктуу брендтердин жаралышы менен белгилүү. Бул жерде көптөгөн стартаптар түзүлүп, IT индустриянын келечеги аныкталат. Оксфорд университети дүйнөдөгү эң абройлуу жогорку окуу жайларынын арасында 2-орунду ээлейт. Гуманитардык, математикалык, физикалык жана социалдык илимдер, ошондой эле медицина университетинин билим берүү ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары деп эсептелет. Оксфорд университетинде космология, Марсты изилдөө, галактикалардын кыймыл траекториясы, ааламдын пайда болуу теориясын иштеп чыгуу жаатында көптөгөн ачылыштар жасалды. Мисалы, 2013-жылы Оксфорд университетинин окумуштуулары жер бетиндеги айнегибиздин аналогу менен чачырап кеткен айнек планетаны табышкан. Калифорния технология институту дүйнөдөгү эң мыкты университеттердин рейтингин жетектейт. Ал НАСАнын роботтук кемесинин көпчүлүгүн учурган реактивдүү кыймыл лабораториясына ээ. Белгилей кетүүчү нерсе технология институту салыштырмалуу чакан, билим берүү мекемеси. Анда 1000ге жакын студент жана 1200 аспирант билим алат. Институттун бүтүрүүчүлөрүнүн жана окутуучулардын арасында 31 Нобель сыйлыгынын лауреаттары бар. Мындан тышкары 65 адам Америка Кошмо Штаттарынын улуттук илим медалын же технология жана инновация улуттук медалын алышты. Кайрадан түз эфирге кайтып келелик, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз бизнес тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Ага бизге маалыматтык мындай себеп берген эртеңки боло турчу Кыргызстандагы биринчи бизнес франшиза форуму филармонияда өтөт. Ал жөнүндө айтып кеттик. Буга чейин бизде иштеп жаткан ишкерлер, ал эми ошондой эле бизнес консалтинг боюнча маалымат ала турган болсок, бүгүнкү күндө биздин мейман төрүбүздө Лайк центрдин тең ээси Али Аскарбеков келип отурат. Али, саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатчылык, кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Келип бергениңизге чоң рахмат. Биринчиден, убактыңызды таап бөлүп, себеп дегенде сиздин мындай бизге жазып берген маалыматыңызды карап отурсак, сиз үчүн убакыт өтө маанилүү. Баалуу. Эмне үчүн убакыт баалуу? Мындай суроо да сизге. Эгерде биз билсек, бүгүнкү күнүбүз акыркы болсо, азыркы жашап жаткандай жашай белек же жашабай белек? Жакшы суроо. Көбүнөн сурасак, 98% жок деп айтышат да. Ошондуктан мен азыркы учурда жашоому ушундай деңгээлге жеткизгим келип жатат, что күнүгө жашаганда мен алмаштырбайм депчи. Ошон үчүн мен үчүн азыркы учурда убакыт эң баалуу болуп эстелет. Акча, нефть, алтын, анын баардыгы кайра толукталат да, кайра башынан толуктаса болот. Бирок убакыт бизге кайтып келбейт. Ошондуктан мен үчүн убакыт аябай баалуу. Бирок бул жака келгеним мен ойлойм, анын турат депчи, баалуу деп келгеним. Али мырза, айтып берсеңиз, бүгүнкү күнүңүз мисалы эмнеден башталды? Саат канчада башталды? Күн тартибиңиз кандай болуп атат ушул күндөрү? Азыркы күн тартибим аябай деле жакшы эмес, бирок бүгүн саат 8де турдум. Азыркы учурда челлендж жүргүзгөм. Ал 60 күн жүрөт. Эртең менен турмай, чуркабы. Андан кийин болсо китеп окуш керек. Аффирмация деген эме бар, түшүнүк бар. Ада сен көзүңдү жаап, алыкыдагы келечегиң кандай болот деп ошону элестесиң. Ошону жүргүздүм. Завтрак, эртеңки менин тамак. Андан кийин жумушка бардым. Бүгүн болсо дагы бир-эки ишмер предприниматель менен жолугуулар болду.
бүгін кеш дагы жолбара болот. Ошо. Дагы кечинде бүгүн студенттер менен жолугушуум бар. Студенттерге эмне жөнүндө айтып берейин деп атасыз? Студенттерге эмне жөнүндө айтып берейин деп атасыз? Азыркы учурда биз лайк центрде окуп жүрүп жатат. Биздин өзүбүздүн курсубуз бар. Ошо жакшы курс бар. Ошонун ичинде биз бүгүнкү күндө разбор катары өтөт да. Наставник болуп, мен аларды кандай бизнес кылыш керек, эмне жумуштар аткарыш керек, эмнелерди кылбаш керек, кандай инструменттер бар. Азыркы учурда эмне трендте болуп атат, маркетингде кандай жүргүзүш керек, управление бизнесте кандай болуш керек, анын баардыгын бүгүн өтөбүз да. Бүгүнкү да учурда бир жакшы разбор бар, кайдзен разбору деп аны өткөрөбүз. Кантип биз максималдуу түрдө эффективдүү боло алабыз. Бизге биздин телекөрүүчүлөргө айтып бериңизчи, студенттериңизге го айтып бересиз. Кайдзен деген сөздү биз көп жерден угуп жүрөбүз. Мындай жапон сөзү, жапон түшүнүгү. Кайдзенди мындай кененирээк тешмелеп берсеңиз жакшы болот эле. Бул эмне? Ал эмне жөнүндө? Кантип жейбиз аны? Эмне менен жейбиз? Эмне менен жейбиз? Ооба. Ал мындай формада болот. Ооз чоң асып жеш керек. Тамаша. Кайдзен деген бул ошо жапон тилинен алынганда токтоосуз өнүгүү деп айтылат да. Мисалы, Запад түштүктө болуп калат да. Түштүктө инновация деген көп маани беришет да инновацияга. Бир батышта. Кечиресиз, батышта. Бир калпта өнүгүп, бир учурда там аябай бат көтөрүлгөнчү. Японияда кандай болот? Эгерде компания адам эме жетиштүү болом десе, успешный болом десе, ал токтобой өсүш керек экен да. Бул Дао Тойотанын принципи болот. Кайдзен өзү переводу непрерывное развитие, токтоосуз өсүү деген мааниде. Ошо буда болсо, мисалы биз дашчыбыздын арт тарабын алабыз дагы, арт тараптан алып туруп, кандай эмне кылсак биз ошончо бат өзүбүздүн каалаган максатка жетебиз депчи. Ал жакта көп инструменттер бар. Мисалы колесо баланса жизни деген бар. Мисалы биз жашообузду мындай колесо болот экен да. Биздин духовный тарабыбыз, акча тарабы, үй бүлө тарабы, там хоббибиз, ден соолук, анын баардыгы бир болот экен да. Эгерде биз ошол бир тарабын көтөрсөк, колесо балансынын ичине бирөөсүн көтөрсөк, башкалар да көтөрүлөт экен. Мисалы да, колесодо биз акчалай тарабын көтөрдүк, биздин карьерабызды жогортсак, мисалы биздин жашообуз, өзүбүздүн жашообузда, личный жашоодо өсөт экен. Мисалы, акчаң көбүрөөк болсо, убакыты көбүрөөк болуп, семьяңа убакыт бересиң, жакшыраак хоббилер аткарасың, саякаттарды жакшы кыласың, өзүңө убакыт бөлүп, духовный состояниеңа өсөт экен да. Шакунен деген түшүндүк бар ошо кайдзенин ичинде. Бул болсо, өзүңүн жумушуңда мастер болуу деген сөз да. Кантип ага жетиш керек, кантип жашообузду жакшыртышыбыз керек деген ошол суроого жооп берет. Кайдзен бул инновация эмес, кайдзен бул токтоосуз өсүү деген. Биз лайк центрда ушул принциптерге кармайбыз да. Адам эгерде успешный болом десе, бир калым окуп коюп эле, бир эле жетишке жетирип калса, ал максатка жетпейт экен да. Ал болсо постоянно өсүш керек экен. Путь непрерывное развитие деп айтабыз бизче. Ошол жол жакшы экен. Сиз чуркайсыз? Азыркы учурда чуркап атам да, марафон эмес, мисалы, челлендж боюнча. Буга чейин 2019-жылы эме кылгам. Өзүмө мындай таштадым да, вызов таштадым. Чакырык таштадым. Колуман эмне келет экен? Ооба, колуман эмне келет экен, Алик, сен канчалык күчтүү экенсиң биле деп туруп айттым. Бир жыл ичинде токтобой чуркайм. Аны болсо результативный болуш үчүн мен эме кылдым, Инстаграмга айттым. Вот достор, мен бүгүндөн баштап чуркап баштайм, бир жыл толук чуркайм. Эгерде хотя бы бир күн калтыра турган болсом, мен сөзүмө туруп алган ушундай жалкоо бала болом депчи. Ошо именно сөз берген үчүн, элдин баарына сөз берген үчүн, дагы өзүм тууганым менен сүйлөшкөнбүз экөөбүз. Эгерде мен хотя бы бир күн калтсам, мен сени бутунан баштап башыңа чейин каалагандай кийдим, жеңилгеним үчүн депчи. Эми ал эсенген жок да. Ой, кантип эле сен бир жыл бою чуркайсың, бир күн калтырбай. Бир күн калтырбай. Ар кандай эмелер болот, аба ырайы болот, мисалы, ооруп калышым мүмкүн деп ишенген жок да. Бирок ошо жетиштим. Бир жыл бою чуркадым. Аябай мен үчүн чоң жетишкендик болду. Мен жашоомдогу бир чоң жетиштердин ичи ушу марафон деп эсептейм да. Бир жыл бою чуркап. Буну мен каяктан көрдүм? Интернеттен бирде эме көрүп калдым, видео YouTube'тан. Бир афроамериканец бала айтканда, вот мен ушу бир жыл бою чуркадым деп, аны көрүп мен аябай жакшы мотивация алып, мен дагы чуркап көрөйүн, мен деле адан нем кем деп чуркап көрдүм.
Андан кейін мен денсаулық ғана емес, жана баягы дисциплинам да аябай күчөп, көп жұмыстарға аяғым жеткенде үйрөндүм да. Кийин телегөөчүлөр может кызыкса, эгерде кызыкса, алар деле башса болот. Мен артыман кийин азыр эң азында дегенде бир 10 адам баштап чыгат да. Азыр бирөөнүкү 120 күн, бирөөнүкү 70 күн. Мен аларды көрүп, мен аябай сүйүнөм да. Мен ушуга түркү боло алдым депчи. Мен элдерге көрсөтүп келген жок. Мен ушундай мен күчтүүмүн, мен көргүлө, завидуйте депчи, мындай суктан кыла деп айткан жокмун. Мен жоң гана башкаларда ошол жолго алып келген максат болгон болчу да. Кандай? Ар бир күнү мен Инстаграмдан чыгаргам. Вот на 1-чү күн, 2-чү күн, 100-чү күн. 365-чү күнү ушу именно ушундай күнгө туура келди. Лайк центрдин балдары менен биз чогуу Аларчага барып чыккадык. Бизде лайк центрде дагы бир эмебиз бар, традициябыз бар. Ар бир потоп бою биз Аларчага чуркайбыз. Анан эме кылабыз да. Бул дагы эмеге жакшы экен. Мисалы, биздин ден соолук менен биздин мындай ментальный ден соолугубуз экөө бир да. Эгерде мээбиз жакшы иштей турган болсо, ал үчүн биз кыймылдашыбыз керек экен. Мен аябай күчтүү наставник бар, Султан Баке деген. Ал Бакеге да чоң ыраазычылык айтам. Айтканда, эгерде мисалы дейт да, жакшы түшүндүрүп берди да. Сен мисалы кечке отурсаң дейт, организм мындай, мен өзүм медикмин да, айтат, спокойный режимге өтөт, мындай экономийный режимге өтөт. Спящий режим. Спящий режимге өтөт дейт да. Уктап жаткан режимге өтөт. Андан кийин уктап жаткан режимде кан айлануусу акырындайт да. И соответственно мээ дагы ошондой режимге өтөткөн да, биз отуруп окутура алмасак, биз көп маалымат ала албайт экенбиз. 20 максимум 20 минутка чейин биз маалымат ала алат экенбиз да. Биз өзү ошо окуубузда аябай мындай чоң напряжение бар да, потому что мисалы биздин окуучуларга 1,5 айдын ичинде ушунча көп информация алыш аябай оор болот. Биз ошол жеңилөш үчүн чуркаган кылабыз да. Биз барабыз, тоого чуркайбыз, анын өзүнүн атайын методу бар. Ал болсо мен ошо Марат деген наставник көрсөтүп берген. Чуркап токтоп, чуркап туркуп, ошо мээнин именно кан жүгүртүүсүн жакшыртасың да. Ал мээлер кан тамырлар ачылып, баардык жакка жетип, нейрондор жакшы сайз болгонго жардам берет. Андан тышкары биз кыш болсо деле, жай болсо деле суга түшүп чыгабыз да. Ал дагы баягы ошо денебиздеги микросасууларды иштеткенге жардам берет. Ошо именно 365 күнү биз ошо тоого чуркадык да. Аябай жакшы финиш болду деп эстейм. Тынбай чуркадыңыз демек. Тынбай чуркадым. Мен 365 күн. Да, мен бир жолу эсимде, кокустан машина кышында уруп кетти да, менимче. Кышында эмес, ал күз болчу, жамгыр жаап аткандачы. Мен велосипедте болчумун, машина уруп кетип, анан кийин эме алдым. Жаракат алып калдым, ошо мындай именно связкаларым уруп калды. Тиземде. Анан кийин врачтар айткан, 10 күн ичинде эч жакка чыкпашың керек, чуркабашың керек депчи. Мен эмеме финишиме максатым азыр калган да. Анан айлануштан жетиш үчүн мен бутумду катты байлап, мен өзүм медикмин да. Анан мындай иттерге окшоп кол менен чуркаган болду да. Ошентип 1 квартал чуркадым. Обычно минимально 2-4 километр чуркайт элем да. Анан кийин мусна 1 квартал чуркадым, бирок күн калтырган жокмун. Азамат. Али, биз сизди угуп суктанып гана отуруп калдык. Азыр сиздин бизнес тармагыңызды дагы өзүнчө ачыктап бересиз. Бизде жарнамалык блок болсун, уруксат берсеңиз. Имарат Прогресс курулуш компаниясынан жарнамалык блок, андан соң мына өзүңүздөр угуп атасыздар. 365 күн тынбай чуркайм деген сөзүнө бекем туруп, бир да күн калтырбай чуркап, аны менен катар бизнесин, жеке турмушун, жеке жашоосун бардыгын бирдей алып кетүүгө аракет этип жаткан мекендешибиз Али Аскарбеков менен болгон таанышууну улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегибизди уланта турган болсок, бүгүн биз ийгиликтүү бизнести кантип курса болот, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Демейде бизде бизнес деле баягында колуңда акча болсо, өзүң ошол акчаны ортого салсаң, анан бирөөлөрдү иштетсең, анан аласаң акча алып келип берсе, анан күнүгө жакшы кийинип, кымбат машина тепсең деген түшүнүктөр стереотип катары акылыбызга сиңип калган, ал көрүнүштө эле бар, макулсуз да, туурабы? Бизде конокто ошол ишкер, лайк центрдин теңээси Али Аскарбеков. Али, сиз буга чейин өзүңүздүн мына жашооңуздагы карманган негизги философияны кайдзен деп атап кеттиңиз, анан кийин чуркайм дедиңиз, бир да күн калтырбай 365 күн чуркап тур. Бул адам өзүнчө бир алкыштарга ээ болсоңуз болот.
менде бир мындай суроо да. Сиз айтып калдыңыз мына кайдзен бул баягы ар дайым өнүгүү, ар дайым жакшыртуу депчи. Демек сиз жашооңузда спринт эмес, марафонду тандайт экенсиз да? ооба мен үчүн дагы бир философия бул акыркы результат эмес, бул именно ошо өткөн жол деп да эсептейм да. Ошол дагы аябай Тажрыйба. Да, тажрыйба. Тажрыйба ошо жол өткөн жолуң ошо маанилүү экен да. Бирок мага деле мисалы көп убакка чейин түшүнүктүү болбой жүрдү. Азыр деле түшүнүксүз. Мен муну мойнума алам. Жыйынтык керек да, Али мырза, кандай дейсиз? Жыйынтык болбосо мындай алдыңа мындай маяк сыяктуу сени мындай өзүнө чакырып турган жыйынтыкты көрбөй турсаң, анан тажрыйба үчүн деп жүрүп кая берсең, мисалы же бизнес кыла берсең, Сизге айтып берейин. Аракет кылайын сизге түшүндүргөнгө. Мисалы максат койдук. Мен арыкташым керек, же англис тилин үйрөнүшүм керек депчи. Англис тилин үйрөнүшүм керек деп алайлы. Кантип аны үйрөнсөк болот мисалы. Түнү күнү китеп окуп, өзүңчө отуруп алып, да, үйрөнсөң болот. Же болсо курстарга барып үйрөнсөң болот. Да? Жыйынтыгында англисчаны үйрөнөсүң. ооба. Бунун дагы башкача жолу бар. Англисчаны үйрөнгөнчү. Мисалы, Америка барып, адамдар менен сүйлөшүп, алар менен именно культурасын сиңдирип өзүңө кандай колдонгон, кайсы учурда эмне колдонот экенин аны үйрөнсөң болот да. Жыйынтык экөө бир, бирок өткөн жолу эки башка да. Или арыктаганда аябай кыйналып, мисалы чуркап, тамагың жебей кылышың мүмкүн. Же болсо ошондой эле мисалы да, жакшы спортторго барып, тренер менен иштеп, активный бирөө менен отдыхка барып, эс алууга барып артасаң болот да. Жыйынтыгы баары бир да. Бирок бирөөсүндө жолу сага жеңил, анан кийин өзүңө ушундай рахат берген жол болушу мүмкүн. Бирөөсүндө аябай оор, аябай кыйын жол болушу мүмкүн да. Ошо эки жол да, карасаңыз. Бирөөсү рахат алып келет. Жыйынтыгы бир. Жыйынтыгында арыктадың, жыйынтыгында англис тилин үйрөндүң. Англис тилин үйрөндүң. Бирок өткөн жолуң экөө башка. Сиз кайсысын тандамаксыз? Мен рахат жолун тандамакмын. Адамга жаман жол, оорчулук жакпайт да бизге. Чыдабайбыз да. Вот, көрдүңүзбү, жыйынтыгы экөө бир, бирок жолдору башка да. Ошондуктан да, мисалы, жыйынтыкты алганда, мисалы, биздин жашообуздун баардыгыбыз жыйынтыгыбызды билебиз да, жыйынтыгы эмне? Rest in peace. Ал жолда. Анан кийин өткөн жолубуз кандай болот да? Анан кийин негизи баардыгы мен ойлойм, туурабы, туура эмеспи, бул мен жеке оюм да. Баардыгыбыз эгер жыйынтыкта өлө турган болсок, жашоодун ичиндечи ошол болуп калат да. Акыры барып бир жерге жатыш керек болуп калат да. Бирок ошо өткөн жолубуз кандай болду? Ошо жатардын саякат кандай болду? Саякат кандай болду? Сенин жөнүндө эмне деп айтышат? Артыңан эмне калтырдың? Кандай жешиң жеткичтиң, да? Анан кийин ошол алдында мисалы деп коет эле кандай? Сарсанаң барбы жокпу? Жалеешь ли ты, да? Или өкүнүчүң барбы жокпу? Жашоого кантип жашадың? Өкүнүчүң барбы жокпу деген сөз да. Кандай сон? Германияга барып келдиңиз жакында. Бул кайра эле ошо сиздин койгон жашоодогу мындай койгон багыттардын бир этапы болсо керек да. Кандай максат менен жүрүп келдиңиз ал жакта? Бул үчүн мен ошо мен ойлойм, чөйрө аябай маанилүү экен да. Чөйрө аябай маанилүү экен. Мен ошо өзүм тууганым, жанагы спортлошкон тууганым, экөөбүз аябай жакынбыз да. Бир туугандайбыз экөөбүз. Бир тууганым деле айтсам болот аны. Айтып калды, вот Германияга барып иштеп келсек болот экен, стажировкага барып келбейлиби дейт. Анан кийин ал учурда мен эч ишенген жокмун. Кантип эле Кыргызстандан кече эле айылдан келдим. Анан кийин Германияга бара алам деп ишенбей эле макул деп жазылып койгонбуз. Анан ушундай келип калып бардыгы Германияга студент учурубузда биринчи курста барып келдик. Жайында барып келдик. Ушинтип адат кирип бизге ар жайы каникулдар учурунда окуу маалында эле биз Германияга барып келчүбүз. Анан бир жыл акыркы жыл болуп эмне кылдым? Академический отпуск алып бир жыл жүрүп келдим. Ал учурда именно немецкий лайнерде иштедим. Немис лайнеринде чоң бакына корабльдер болот го. Ичинде отели бар, казиносу бар, магазини бар, ресторан, кафе бар, бассейндери бар, чоң футбол площадкасы бар. Аябай чоң лайнерде, ичинде 6000 адам батат да. Ошол лайнерде иштедим. Азиаттардын ичинде мен өзүм үчүн сыймыктанам. Ошо азиаттардын арасында мен жалгыз офицер болчумун да. Ошо биринчи барып официант болуп баргам. Анан барменге жетиштим. Барменден кийин ошо ресепшн офицерге жетиштим да. Анан кийин аябай кызык болгон. Ошо Германия менен ошо менен жүрүп, лайнер менен жүрүп, өзү саякат аябай жакшы көрөм. Саякат кылгандачы. Саякат кылганды жакшы көрүп, орто мен санаганда ошо 32 мамлекетке барып келип мен ошо отуруп кыдырып жүрүп ошо асынан бул негизинен Европа,
Азия бардық шардан мамлекеттеріне бардық та. Аябай Ең сон. мен үшін ең соң тәжірибе болды. Али мына сіз жоғарыда айтып қалдыңыз, мен өзі айылданмын депші. Жеріңіз қай жерден боласыз өзіңіз? Өзім түшіктен болам. Тағараға айтқанда Алайдан болам. Алай шарда қойым да. Ала районынан. Шар болып кетсін. Алай районының Гүлчө айылынан осы жерде төрөліп өскөн. Гүлчө шаар боло турганда эле чоң айыл. Баргам мен ал жака. Айтайын деген оюм мындай болот да, сиз мисалы бир маал айылдан чыгып шаарга келдиңиз, окудуңуз, анан дүйнө кыдырдыңыз, бүгүн мына бизнес ачып отурасыз. Айда жылда болсо бир айылга барып турасыз да. Ооба, барып турам. Туугандар бар, телетеңиштер бар. Ошолор менен жолукканда кандай ой менен кетесиз? Мисалы айылга баратканда бар, мисалы мен мындай да, айылыма баратканда аябай кудуңдап барам да. Аябай жыргап, өзүмдүн жерим, өзүмдүн топурагым, өзүмдүн абам, өзүмдүн көлүм мисалычы. А бирок кайтып келатканда мындай бир аз ойлуу чыгам да, ушул жакта биздин туугандар ошол жактан момундай нерселерди кылып калса, ошоларды көрүп калса, жакшы болбойт беле деп ичимде бир тызылдап кете берем да. Сизде ушундай сезимдер болобу? Дал ушундай сезимдер болот. То есть туура айтасыз. Айылга барганда биринчиден көпкө чейин барбай барганда мисалы көрөм, өзгөрдү депчи, өзгөрдү деп көрөм. Тилекке каршы акыркы учурда көп бара албай атам, ошо жумуштардын көп эмесинен байланыштуу бирок үйдөргө түшүндүрүп айттым. Бир аз чыдап туруңуздар. Азыр мен ушундай өзүм убактымды инвестиция кылып жатам. Буюрса баардыгыбыз үчүн деп. Аябай туура айттыңыз. Мен да барганда ошо ойлойм да, кантип адамдарга мен көрүү жашоону андан да көп көрсөтө алам депчи. Мен өзү медицинада болгом, өзү 2 кызыл диплом бар да. Көбү сурашат, кантип сен оңой таштап кеттиң депчи. Анан менин эң алдында эле өзүм миссиям болгон. Бул ошо айла чөйрөмө ошол дүйнөгө максималдуу түрдө жакшылык алып келиш депчи. Медицинада жакшылык алып келиш мүмкүн, алып келет элем, конечно. Бирок именно ошо бизнес тармагынан мен көбүрөөк жакшылык алып келгенин түшүндүм да. Чоң баштагандачы түшүнүп, анан кийин ошо оңой бизнес тармагына өтүп кеттим. Менде аябай чоң максаттарым бар. Ошо именно адамдын аң сезигин чоңойтуп, ошо өзүм айылыма, ошо Кыргызстанга жакшылыктар алып келсек депчи. Бул биринчиден мен ойлойм, ошо адамдын аң сезими менен иштешибиз керек депчи. Бизнес деп калдыңыз, эми бүгүнкү негизги темабыз ушул бизнес аренасы болгон үчүн сизге сурап кетейин. Бул Like Борбор деген мен билгенден бул да франшиза, Туура айтасыз. Ошол франшиза боюнча эртең форум болот. Эми ошол тармакка өтсөк, франшизанын бүгүнкү Кыргызстандагы бүгүнкү күндөмү, эртеңки келечеги, деги эле франшиза дегенде канткенде биз мына жалкоонун иши дегенден түшүнүктөн мындай арылабыз. Деги эле франшиза деген түшүнүктү канткенде мындай калың элге, калың журтка мындай сиңире алабыз деп ойлойсуз. Франшиза деген сөз, франшиза деген түшүнүк өзү бизнесте аябай сонун нерсе да, аябай өтө сонун нерсе. Мен буну мындай кол буту менен, беш кол менен колдойм да. Неге? Мисалы, мындай статистика бар да. 10дон 9 бизнес ачылганда 6 айдан баштап 3 жылга чейин жабылат да. Ушундай статистика бар да. 95 жана 7% бизнестер жабылат. Именно эменики франшизаныкы тескеричи. Forbes'тун эмеси боюнча акыркы изилдөөсү боюнча 10дон 8 франшиза бул келесиде ишке ашып кетет да. 8 эмеси бул жакта процентинес көп экен да. 85% ошо дальше иштеп кетет да. Бул эмне деген? Сыры эмнеде ошонун? Да, эмне деген бул? Мисалы биз франшиза сатып алганда, биз жоң гана бизнес эмес, биз система сатып алабыз да. Бул жерде аябай жакшы нерсе. Мисалы, эгерде биздин Кыргызстанда ким опыты, тажрыйбасы жок болуп, бирок бизнеске аябай кызыккан болсо, франшизаны баштаган бул мындай бизче айтканда лайфхак да, жеңил жол. Биз франшиза менен үйрөнүп, ачып, бизнестин системасын үйрөнгөндөн кийин, анан өзүнүн бизнесин ачса болот. Бирок франшиза деле аябай жакшы бизнес болуп иштелет. Биздин дагы максат, мисалы, Лайктын максаты, мен өзүм жеке максатым. Кечиресиз, бүгүнкү күндө Лайк Борбор эмнени кызматпы, продукциябы, эмне менен алектенесиздер, ошону билип алсак? Ошо сиз айтып кеткендей, Лайк деле франшиза болуп эстелет. Бул азыркы учурда азыркы учурда мисалы СНГда эң мындай алдыкы эмелерден болуп эстелет да. Биз болсо эмне кылабыз? Биз ошондой тажрыйбалуу опытный предпринимательдерди өстүрөбүз да. Биз аларды окутабыз, үйрөтөбүз. Ким бизнес менен келсе, аларды бизнестин жакшы жүзүнө жардам беребиз. Баягы трекинг деген сөз бар да. Мисалы, трек деген жол болсо, ошо жолду кантип өтүш керек, биз жардам беребиз. Узатуу. Анан дагы инвестиция алуу. Эгерде жакшы
айтайын, проекттер емес. Жақсы балдар келсе, адамдар келсе, біз аларға инвестиция қыламыз да. Демек биринчи адам. Биринчи адам. Вот ушулдагы аябай чоң жаңылышта көп ойлойт. Сонун идея бар, ушуну ишке ашырам депчи. Андай болбойт. Мисалы, азыр Тимир Фазиев деле карап көрсөк да, 3000 адам ичинен ошо бир адам дагы деле ошо $100 миллион татыктуу эмес экен. Бул эмне айтат? Тимир Фазиев деген бул аябай тажрыйбалуу, аябай смышленый адам да, анын идеясы төгүм калган жок. Анын идеялары бар. Ал именно ошо адам изип жатат да. Ошон үчүн баарын айтмакмын, баарын колунан келет. Биздинчи биз өзүбүздү гана өнүктүрүп өсүшүбүз керек да. Инвестиция өзүбүздүн мээбизге өзгө кылышыбыз керек. Ошол. Демек биринчи идея эмес, биринчи адам. Биринчи адам. Адам дегенде кандай адам? Ошону бир кыскача тезис менен жабап билбейм. Сиз үчүн ишкерликти алып кете турган, ишкерликте сөзсүз түрдө ушул ушундай адам болсо ийгиликке жетет деген адамдын 3 же 5 пунктусун белгилеп кете аласызбы? Кандай адам болуш керек? Ооба, белгилеп кете алам. Бизнесте эмес, өз адамдардын багында навыки деп, skills деп бөлөт го, билсеңиз керек. Soft skills, hard skills деп бөлүнөт да. Бул эмедеги эле да. Мисалы, компьютердагыдай эле. Мисалы, компьютерда hardware, software деген бар. Hard деген бул мисалы экраны, клавиатурасы, пластмассасы болушу мүмкүн да. Анан адамда деле ошондой экен да. Мисалы, hard биздин денебиз, булчун, көз, кулак-көз бардык адамдарда бирдей да. Бирок бардыгы башкача иштейт. Башкача ар ким аркылча успешный да, мындай айтканда жетишкен. Бул неден жай иштейт? Бул именно башындагы программалардан көп маани берет экен да. Мисалы, компьютерде эле программасыз жөн эле мындай кусок пластмасса да. Ага ичинде кандай программа бар, ошондой иштейт да. Компьютер. Адамдагы ошондой өзүнүн программалары болот экен. Мен ойлойм, эң биринчи программа бул жоопкерчилик деп эсептейм да. Биз лайкта айтабыз, кыргызчасын жардам берип коебуз го дейм. Дело во мне. Бардык иш менен депчи. Кеп менде. Кеп менде да. Мисалы, мен жашоомду кантип ушуга жеткизем? Мен кандай кийинем, кандай жашайм, кандай машина айдайм, бул бардыгы өзүмдүн выборум, буга мен өзүм жоопкерчилигим деген адам жетет эмегечи. Эгерде жоопкерчилик өзүмдө дегенде, жоопкерчилик өзүндө, бардыгы өзүндө дегенде, ошол эң мен ойлойм, эң биринчи ошол депчи. Анан экинчи бул адам эме болуш керек. Биз айтабыз, бул жерде здесь сейчас. Азыр жана бул жерде деген. Туурабы? Тура. Бул жерде жана азыркы учурда деген да. Эгерде адам ошо оюна бир нерсе келсе, азыркы учурда сразу бат аткара алса, мисалы окуу жайда болсо, окууну окуп, иш болсо ишти ордун аткарып кыймылдаса, бат да, предприниматель ишкерлер менен ушуну байкадым. Бардык ишкерлер ушундай да. Бир идея келсе, кандай болсо, гипотеза башына келсе, алар бат аткарганга аракет кылышат да. Ошон үчүн алар ийгиликтүү болот. Анан кийин бул жерде дагы бир мындай статистика бар экен. Конверсия деген сөз бар да, мындай өткөн дегенчи. Канча жумуш кылса, ошонун канчасы успешный, канчасы жыйынтыгы жакшы болсо, ошо бардык адамдар бирдей экен да. Бардык адамдар тең бирдей экен. Бул эмнени айтат? Мисалы, успешный адамдыкы, жетишкен адамдыкы. Бунуку жана көп гана действиясы көп болот экен да. Мисалы да, 10дун бирөөсү жакшы жыйынтыгы берсе, например да, ошо жетишкен адамдыкта ошо там 30-100 аракеттер болот экен да. Жетишпеген ким жетишпей калган болсо, мисалы, алар бир аз азыраак болот экен. Мисалы, 8-9 кылып коет экен, может бирөөнү дагы кылганда жетишкен болмок экен да. Ошо бул Джефф Безос айткан сөз да. Бардыгы от действия к результату бардыгында бирдей деп. Жолу бирдей, бирок ошол аракеттердин санынан экен да. Аракеттин санынан туура айтасыз. Аракеттин санынан көп нерсе бала экен да. Вот Amazon'ун ушундай эмеси бар да. Алардын бир отдельный бир өзгөчө отделы бар. Алар жоң гана идеяларды ишке ашырып, аларды бат-бат тест кылышат да. Мисалы, Amazon видео деп да ушинтип чыккан экен да. Жөн эле бир оюна келип, мындай, эгерде видео тармакталса кандай бизде өнүгөт деп ошо алышып, анан иштегенде азыр миллиардный компания, бир миллиардный тармак болуп эстелет да. Ошо биринчи ошо деп өзүмдү, экинчи бул жерде жана азыр деген, үчүнчү болсо эмне деп айтсам? Ишенимби? Ишеним да, ишеним да айтабыз, туура, ишеним аябай важный, аябай маанилүү. Жана дагы бир өжөрлүк. Бак, эгерде сиз көрөлүк болсоңуз, көрсөңүз керек, основатель кино көргөнсүзбү? Макдональдс боюнча. Ким боюнча? Макдональдстын историясы да, историясы. Ошо телегөрүүчүлөргө дагы ошону эме кылмакмын, сунуштамакмын. Основательный кино, аябай сонун кино. Ошо башкы каармандагы
өзі мындай жашы 50-ден ашып қалса да ошол убакта жетишкенге жетет да. Ал болсо айтат ошо мен үчүн эң биринчи залог успеха эмнеге мен жетиштим, бул именно өжөлүк депчи. Эч качан кол таштабаш керек, шилтебеш керек. Кол кошурбаш керек, Көбүндө ушундай болот да. Али айтып кетсеңиз, мына эфирибиз соңуна келип жетти. Эми сиз менен маек кургандай да болдук, ары бир четинен мындай шык алгандай да болдук да. Анан ушу өзүңүздүн сөздөрүңүздү кесип эртең инстаграмдарга кое берсек дагы жакшы сөздөр айтылды. Али Аскарбековдон 3 сунуш, кайсы кинону көрүш керек биз угалдык, Основатель деген сунуш. Основатель. Кайсы китепти сунуштайсыз? Китепти кайсыны сунуштайм? Балким азыр өзүңүз окуп аткандардын бирөөсү же балким Азыр мен окуп жаткан китеп «Зеленый король» деген китеп. Аябай жакшы китеп экен. Бул жерде кантип стратег болуш керек бизнесте да. Ошондой мына бизнес роман да. Ушуну сунуштамакмын. Эгерде көп адам эми бизнес тармагына кирем десе, классика Роберт Кийосакиники «Бедный папа, богатый папа» ошону сунуштамакмын. Аябай жакшы китеп, башкы учурдачы. Эгерде уже да продвинутый окуйм десе, жакшы китептер көп. «Я окей, ты окей» деген китеп бар, аны сунуштамакмын. «Поток» деген Газ Михайловичтин китеби бар, аны сунуштамакмын. «Цель» деген китеп бар, аны сунуштамакмын. Ну, китептер көп. Китептер көп, башкысы бирок адам. Адам. Ошо, сунуштамакмын баардык телекөрүүчүлөргө эч качан токтой өнүгүш керек депчи. Жетишкен болсо да токтой өнүгүш керек да. Китептер, тренингтер болсо аларга барыңыздар, медицина болсо эле башкаларына барсаңыз эле, мен аябай сыймыктанам. Мен үчүн эң биринчи учурда Кыргызстанда көп тажрыйбалуу, көп профессионалдуу предпринимательдер болсо депчи. Кызганбайсыз демек. Кызганбайм, эч кызганбайм. Чоң рахмат. Мына ушундай ой менен кызганбай бир гана алдыга болгондо кандай максат, кандай бизнес болбосун, кандай миллиарддаган, миллиондогон доллар акча, сом, теңге тугрик болбосун, адам борбордо адам турат деген оюн билдирген. Ишкер Лайк центрдын тең ээси Али Аскарбеков. Инстаграмда тапса болот сизди. Катталып, кимде ким бизди көрүп аткан болсо, ушундай бир сонун мыкты инсандардын жашоосун мындай реалдуу форматта көрүп турсаңыз болот. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Чоң рахмат келип бергениңизге. Биз болсо эфирибизде канткенде ийгиликтүү болобуз дегенди бир аз кийинчерээк айтып берели. Азыр бизде граффитинин жанакы тамга тарткан сүрөттөрдүн сүрөт искусствосунун тарыхын сизерге көрсөтөлү. Андан соң жарнама, андан соң предприниматель бизнес клубунун башкы директору Данияр Мырзаимилов менен маекте улантабыз. Сырдалган метродогу вагондор, көпүрөлөрдөгү чиймелер, граффити биздин шаарларга кирди. Граффити жеке адамга, искусство, бийликке жана саясатка болгон мамилени билдирет. Бирок ошол эле учурда ал кыйроо менен тыгыз байланышта. Белгилүү болгондой, граффити жаңы багыт эмес. Граффити же имараттардын дубалдарына жазуу же сүрөт тартуу миңдеген жылдардан бери келе жатат. Ушул убакыт аралыгында биз дагы деле талашып келе жаткан суроолор токтогон жок. Граффити искусствобу же вандализмби? Биздин заманга чейинки биринчи кылымда римдиктер шаардын дубалдарына билдирүү жазышкан экен. Ал эми башка өлкөлөрдө имараттардын дубалдарын сүрөттөр менен кооздошкон эмес. Граффити дайыма хулигандык болуп эсептелген эмес. Помпейдин жашоочулары үйлөрдүн дубалдарын сыйкырлар, жоопсуз сүйүү окуялары, саясий ураандар жөнүндө, ал тургай сүйүктүү гладиаторлорун колдоп жазышкан. Мисалы, байыркы грек философу Плутарх граффитини акылсыз жана маанисиз деп эсептеп, ага каршы чыккан. Граффити кыйроо деген түшүнүк пайда болуп, 5-кылымга чейин болгон. Ошол кезде варварлардын бир уруусу Римге басып кирип, шаарды талап туноп, талкалап салган. Ошол эле вандализм деген термин бир кылымдан кийин көркөм өнөр объектилеринин бузулушу үчүн термин болуп ойлоп табылган. Улуу француз революциясы учурунда граффити көтөрүлүп, протесттер менен кеңири байланышып, ал вандализм деп аталып калган. Бул көптөгөн граффити сүрөтчүлөрдүн белгисиз болгонду жактырганын бирден бир себеби. Кээ бирлери жазадан качуу үчүн, ал эми башкалары өз аймагын топтоо же белгилөө үчүн псевдоним
псевдоним менен иштешет. 60-жылдардан баштап граффити Нью-Йорктун жана Филадельфиянын көчөлөрүн каптады. Сүрөтчүлөр анонимдүү түрдө иштешсе дагы алар белгилүү боло баштады. Сүрөтчүлөр шаарлардагы кыймылдарын көбүнчө кайдан келгендигин көрсөткөн кодду белгилеп колдонушкан. Граффитинин мыйзамсыздыгы сүрөтчүлөрдү көмүскөгө түртүп, кызыгуучулардын жана күйөрмандардын санынын өсүшүнө шарт түздү. Мейкиндик жана менчик маселеси граффити тарыхында негизги орунду ээлейт. Граффитинин заманбап эволюциясы контрмаданият менен катарлаш жүрүп жатат. Ал эми мындай кыймылдар элитарлуулукка каршы турса, граффити сүрөтчүлөрү коомдук менчиктин чектерине каршы чыгышкан. Алар метродогу вагондордо жарнак такталарын өздөштүрүп, ал тургай зоопаркта пилге сүрөт тартканга чейин барышты. Саясий кыймылдар да өз урандарын жайылтуу үчүн граффити колдонушкан. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде нацисттер дагы, каршылык көрсөтүү топтору дагы дубалдарга үгүт ураандарын түшүрүшкөн. Берлин дубалынын бир тарабындагы граффити тоскоолдуксуз чыгармачылыктын репрессиянын ачык айкын символу катары каралышы мүмкүн. Граффити менен байланышкан контрмаданий кыймылдар негизги агымга киргенден кийин граффити мейнстримге айланды. Акырында 70-жылдарда граффити союздары түзүлүп, галереяларда айрым сүрөтчүлөрдүн эмгектеринин көргөзмөлөрү өткөрүлүп турган. 10 жылдан кийин граффити негизги мейнстримдин ичинде жана сыртында чыгармачылыкка бөлүнүп кетти. Граффити стили маркетологдорго өтүп, граффити аныктамасын ого бетер күчөттү. Граффити сүрөтчүлөрүнүн белгилүү музейлер жана брендтер менен болгон кызматташтыгы бул сүрөтчүлөрдү көпчүлүктүн көңүлүнүн астында жер алдынан чыгарды. Граффити кыйроо менен байланыштырса дагы, чексиз көркөм сөз айкашынын каражаты болуп саналат. Бүгүнкү күндө кыйроо жана граффити чыгармасынын сулуулугу ортосундагы чекаралар боюнча талаш тартыштар уланууда. Ошол эле учурда граффити сүрөтчүлөрү искусствонун баалуулугу жана кандай гана мейкиндик бирөөнүн менчигинде болушу мүмкүн экендиги жөнүндө жалпы пикирге каршы чыгышат. Сүрөт спрей, боек же сырдоо менен тартылганбы? Граффити бетине көркөм менчик менен жол берилген дин ортосундагы талаштарды алып чыгарат. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүнкү кечки кезегибизде биз жалпысынан бизнес тармагына арнадык. Буга чейин сиздер биз франчайз эртеңки боло турган иш-чаранын өкүлдөрү менен сүйлөштүк. Андан кийин мындай бизге шыктандырып, дем күч берип, Али Аскарбеков өзүнүн кебин тартып берсе, кийинки коногубуз предприниматель, ишкер бизнес клубунун башкы директору Данияр Эмилов bizde конокто. Данияр мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу куш келипсиз. Жакшы. Көрүп сүйүндүм сизди. Көптөн бери көрүшүп элекпиз. Эми ушул эфирдин шылтоосу менен досум менен көрүшүп алайын деп отурам. Данияр, бүгүнкү күндө предприниматель деп аталган бизнес клубтун ишмердүүлүгү канча жылга келип калды? Эмне менен элек болуп атасың бүгүнкү күндө? Кандай проекттердин үстүндө иш жүргүзүп атасың? Эми мындай айтканда, официалдуу түрдө биз 4 жыл, расмий эмес түрдө 5 жыл. 5 жыл мурун болсо бул жөн эле эме болчу, бизнес курс. Ал эми уже 4-5 жылдан кийин биздин ар кандай аракелерден бир 10 миңден киши ашык өтүп, окуп, биз уже курстан клубка эметтик. Айландык. Биринчи курс болчу, ал курстар бизнести кантип кылышты үйрөтөт беле? Кантип кылыш, кантип өстүрүш, кантип санаш, кантип башка чет өлкөлөргө мындай чыгыш деген уже биз ар кандай тармактарга бөлүнүп, уже ар кандай биздин эмелерибиз окуучулар ийгиликке жетип, алар мындай көп көбөйүп, анан уже биз уже ушул окуучуларга биз көп нерсени бере алабыз деген нерсени билип, клубка айланууга эме болду. Аргасыз болду. Клубтун мүчөсү бул мурдакы окуучуларыңар, учурда бизнес иштеп жаткан ишкерлер жана жөн эле баягы каалаган киши келип сизге кошулса болобу клубка? Биякта болсо клубтун эң негизги максаты бул болсо бир баалуулуктагы ишкерлерди бириктирүү. Ооба, бияка болсо мындай каалаган ишкер келет. Биз болсо аны менен сүйлөшөбүз, анын максатын, кыялын угуп, анын болсо кылган ишин көрүп,
эгерде эч бир криминалдуу эмес артқы эмес Артык таза болсо. таза болсо, ал болсо биздин эме мындай өмчөк катары боло алат. Башкы баалуулук деп калдың Данияр мырза. Бул баалуулукту кандай сүрөттөй эле атты? Бул эмне болгон баалуулук? Эми биздин клубда болсо, бизде мындай 7 баалуулук бар. Ошол эгер ишкер ушу 7 баалуулукка ооба бул баалуулуктар мага жагат деп айтса, анан болсо мен ошол баалуулуктар менен мелексе өзүм жашайм деп айтса, бул болсо биздин мүчөбүз деп эсептей алабыз. Эми мындай айтканда бул болсо мындай жашоодогу мындай жөнөкөй баалуулуктар эң негизгичи. Бирок биз ошол баалуулуктар аркылуу биз ошол ишкерди болсо аны менен сүйлөшүп, аны менен иш кылып, эмеге мындай эмебиз бар да. Аны менен ушу эмес мындай Байланыш болот. Байланыш бар да. Ал жок болсо бизге мындай абдан татаал болот. Биз болсо ар кандай эмелерге келишкен ишкерлер. Ал баалуулуктар менен бир аз мындай айырмаланып. Бирок тилек каршы биз болсо алар менен жок мындай байланыш түзө албадык. Данияр, кыргызча айта алабызбы ушул 7 баалуулукту? Эми бул болсо мындай мен жанагы мурда айтып кеткендей бул болсо аябай мындай жашоодогу жөнөкөй баалуулуктар. Бул болсо эгер сен бир нерсени ала билсең, бере бил. Бул нерсени ала билсең, бере бил. Билиш керек. Бул жашоодо ар бир кырдаалда, ар бир маселеде как минимум 2 выход бар деген эмелер. Ишкерлер. Бул түйүнү абдан убактылуу. Ошону эгер мындай кааласа, ушундай да төртө бар. Анда айта кетиш бир чоң сөз да. Ооба. Мына сиз айтып калдыңыз, мына дүйнөнүн баары убактылуу. Анан экинчи пункту кайсы дедиңиз? Ар бир маселеде эки чыгып кетиш жолдору бар депчи. Анан болсо бул дүйнөдө эч ким эч качан эч нерсе карыз эмес. Эгер сен бир нерсени кылсаң, мындай чын эме, чын дилинен кылыш керексиң. Кылсаң домат кылбай кыл. Домат кылбай. Бизде болсо доматчылар абдан көп. Доматчылар абдан көп. Мунун себептерин деп ойлойсуз? Данияр, сиз билесиз да, мисалы. Мен ойлойм да мындай да, Данияр, бизде өзү бар бизнес деген аталышы бар болгону менен, сырткы калыбы бар болгону менен, анын эң негизги бизнестин эң негизги фундаменталдуу түшүнүгү бул келишим түзө билүү да, договороспособность. Бирок биз мына 30 жылдан бери ошол келишимди түзгөндө, келишимге баш ийгенди жана келишимге мындай бир келишимди баалаган дагы эле үйрөнө албагандай. Биз себептегенде ага чейинки 70 жыл аралыгында Советтер Союзу учурунда келишимдин болушу мүмкүн эмес эле да. Баардык нерсе үстүдөн ылдый, биз айткандай кыласыңар, биз айткандай болосуңар, өзүңөрчө креатив кылып, өзүңөрчө изденүүгө тилекке каршы мындай жол болгон эмес да. Ошол келишим түзгөндө, келишимге баш ийип, келишимди сыйлаганды үйрөнө алдыкпы бүгүн? Кандай ойлойсуз? Эми биякта болсо эркин сен болсо өзүң туура айттың. Мындай айтканда бизде болсо Кыргызстанда болсо мындай келишим түзүү институту мындай айтканда 29 жыл болду, мындай ачык айткандачы. 30 жыл болуп калды. 30 жыл, уже почти юбилей да. Бизнес окутуу боюнча мындай институтта да 30 жыл болуп калды, мындай ачык айткандачы. Ар бир келишимдин пайдубалы бул болсо баалуулуктар. Же кабыл тилектер болобу, же кызыкчылыктар болобу, түшүнүктөр ар кандай да, мисалычы. Биякта эң маанилүү келишим түзгөн кишилердин ортосунда бул пайдубалы эмне? Же кызыкчылыкпы? Же болсо баалуулукпу? Же болсо түшүнүкпү? Тилек каршы ар бир ошо келишимдин ортосунда, эки кишинин ортосунда бул эмелер абдан чоң эмеси бар. Ажырым жана айырмалар бар. Аралык, айырмачылык. Биякта болсо, анан болсо баалуулуктар да бар башка. Бизде болсо мындай ачык айтканда мындай коркунучтар аябай көп. Ошо коркунучка таянып ар бир киши
келишимди өз сөз менен мындай айткандай кылат. Өз сөз менен, өз мындай түшүнүү менен колдонот. Андан болсо ошол үчүн бизде болсо Кыргызстанда мындай өнүгүш жок эч качан. Келишим ортодо бар, кагазда жазылган, бирок ар бир адам, окуган адам өзүнө мени тартып алат. Журканды өзүнө тартып алат. Мен кысат, ага кандай эме болсо кысат, ыңгай болсо, ал болсо ушундай кысат. Түшүнөт да мындай ачыксандачы. Түшүнүктүү. Жанагы сиз айтып калган Данияр, эки чыгыш бар сөзсүз түрдө депчи. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк кризис, пандемия, өзгөчө Кыргызстанга окшогон мындай жаңы өсүп келаткан экономикалар өтө оор акыбалда. Мен калп айтпайм, бир коллапс алдында турат. Бирок ошого карабай, эртең менен форум болот экен франшиза боюнча. Маяка чейин бир конок келип кетти. Таш көмүрдө, Токтогулда, Кочкордо, Караколдо фастфуд франшизаларын саттырды. Мени таң калтырып атат да. Дүйнө жүзү момундай дүңгүрөп, анан Кыргызстан араң-араң мындай жардын алдында турганда, кыргыздар, биздикилер болбой эле жеңдерин түрүп алып бизнес кылып атышат да. Муну кандай түшүндүрсөк болот? Бул тобокелчиликпи же балким биз бизнести билбейбизби же балким чындыгы бизнесте эрежирөөктүрүк керекпи? Мен муну бир аз мындай кысат, бир аз философияга батам. Такап коесуң. Такап коем. Анткени болсо мен ишенем, что Кудай бизге эч качан чече албаган маселени бербейт. Демек, азыркы маселе бул болсо бизге биздин колубузга келип турган, чече алып турган маселе бизге берди. Эгер биз аны чечпесек, демек болсо биз ошол бир чоң эмеден сыноодон өтпөй калдык. Эмне үчүн мен болсо эки чечим бар дейм. Анткени болсо эгер киши ар бир маселеде бир чечим бар деп ойлосо, ал болсо ар бир күн сайын күрөшүү. Мындай күрөшүү акыбалда абдан күн сайын жашай берет. Энергиясы кетет. Как эме мындай күрөшүү катары да. Бирок киши болсо эки чечим, как минимум эки чечим бар деп ушундай эме менен жашаса, түшүнүгү менен. Бул болсо, бул киши болсо жашоого кандайдыр бир мындай кызыгы бар, как минимум да. О, дагы кандай чечим бар деп күн сайын жашоосун өткөрөт. Кызыгуу менен, күрөшүү менен эмес. Күрөшүү эмес. Бул болсо эки чоң айырма. Күрөшө берсең, бир күнү болсо бир күн алдан тайып колуңду түшүрөсүң. Эгер экинчи чечим бар экен болсо, ошол экинчи чечимди издеп отуруп, анан мындай от алып кетесиң, э? Экинчи чечим бар, үчүнчү чечим бар, төртүнчү чечим бар, бешинчи бар, как минимум эки чечим бар. Эгер ар бир киши ошондой түшүнүк менен жашаса, мен ишенем, что биздин жашообуз хотя бы бир аз эме болот да, мындайча орусча айтып коелук, веселая жизнь болот деп. Данияр, сен алып жүргөн дагы бир эң чоң баалуулуктарын берейин, биз байкап жүрөм. Бул жашоодо келген катачылыктарга, ийгиликтерге эмес, каталарга көбүрөөк басым кыласың. Анан ошол негизинде жанагы тырмокту кайра басып ал деген сыяктуу грабли кечесин да, мындай тырмокту бассаң эле чекеңе тиет. Анан кийинки жаңылышты кайра чекеңе тиет, анан чекең шишип чыгат, анан бир күнү колуң түшүп калат да, анан иш кылгың келбей коет да. Болсун бизнес, болсун саясат, болсун кайсы тармакта алба. Эмне үчүн ката кетирүү маанилүү? Ошону мындай биздин көрүүчүлөр укпагандар болсо, албетте ошого бир түшүндүрмө берип кетсең ачыктамаңды. Ката кылуу маанилүү деген менин үчүн бир аз мындай туура эмес. Катага бир аз мындай ой жүгүтүсүн алмаштыруу. Именно ошол маани мага эң маанилүү да. Анткени болсо ар бир ката бул болсо мындай жөнөкөй сөз менен айтканда бул болсо адамга кандайдыр болгон бир тажрыйба. Бул болсо кандайдыр бир суроого жооп. Анткени болсо сен күн сайын жашоодо эч мындай өзгөрбөсө, демек болсо бул чоң ката да. Анткени болсо сен эч бир мындай жааны адам жок, жааны каталар жок. Мен ишенем, что эгерде адам күн сайын жааны каталарды кетирсе, ал болсо мындай өнүгүүгө жана абдан эмеге өнүгүүгө, анан болсо мындай жашоонун мындай кызыгууга абдан татым келтирет. Ар бир ката, ар бир жаны ката. Бул болсо кандайдыр жашоону жаныча көрүү.
ката болсо болбосо мындай жаны жашоого кандайдыр мындай сонун мындай жол деп ойлойм да менчи. И ар бир мындай катоого биз болсо мындай сын пикир эмес, мындай тажрыйба алуу катары алсак, менин оюмча болбосо биз мындай жашоодо ар бир айланада өзүнүн досторубуз менен, туугандарыбыз менен мындай жакшы сүйлөшүп, маек болуп, бири-бири менен бөлүшүп, эмеге тил табышканга сонун бир эме болмок да мындай. Бир гана бизнесте эмес, демек күнүмдүк адамдык турмушта жашоодо дагы. Эми мындай эме менен сүйлөшөсүң, мен болсо бүгүн болсо бир чоң ката кылдым. Кандай ката кылдың? Бүгүн болсо апам менен каяша камдап, бираз болсо өзүмдүн мындай туура эмес сезип атам деп. Эгер адам бөлүшсө, болбосо кандайдыр бир жаны ошо апасы менен мамиле жаңы мамиленин жаңы тепкичине чыкканга. Жаңы тепкичине чыкканга болбосо жол да. Менин оюмча. Анан болсо бул албетте болсо эгер мындай жаны эме болсо тепкич. Бул жашоо жанылай. Жаңы норлар менен жаңы түстөргө бөлүнөт деп атасыз. Данияр, аз биз сен менен баягы сүйлөшүп отурсак, бул жарым сааттын деле негизи жетпейт да, бирок азыр бизде канткенде ийгиликтүү болосуң дегенге чакан бир сюжет даярдык экен кесиптештер. Данияр Эмиловдун рецепттердин бири бул каталарды кетирүүдөн коркпоо, тескерисинче каталар эми азыраак болгон жакшы албетте, бирок болуп калган күндө деле ага мындай түшүнүк менен тажрыйба катары кабыл алуу деп айтып атат. Анда эмесе ушул сюжетке көңүл буралы, андан соң предприниматель, ишкер бизнес клубунун башкы директору Данияр Эмилов менен болгон маекти улантабыз. Адамдар көбүнчө биздин күчтүү жактарыбызга көңүл бурушат. Бирок таң калыштуусу, бул ыңгайсыз учурларга алып келиши мүмкүн. Өзүбүздүн кадыр-барк сезимибизге өтө берилип кеткенибизден жана ошол кадыр-баркка шек келтире турган нерселерден улам кооптонуп жатканыбызда кандайдыр бир өзүбүзгө өзүбүз ишенбөө сезими байкалат. Биз башкаларга күлкүлүү көрүнгөндөн коркобуз. Бейтаныш шаарда бирөөлөрдөн жол көрсөтүүсүн суранбайбыз. Анткени биз сабатсыз, жоголгон туристтердей көрүнүп калабыз деп коркобуз. Биз кимдир бирөөнү өпкүбүз келиши мүмкүн, бирок карманабыз. Биз башкы менеджерден жумуштан көтөрүүнү суранбайбыз. Күлкүлүү көрүнбөөгө аракет кылып, мезгил менен жашообуздагы эң жакшы мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарабыз. Биздин ишенбестигибиздин түпкүрүндө кадимки адам кандай болуш керек деген бурмаланган сүрөт жатат. Балким, ойлорубузда белгилүү бир жашка жеткенден кийин шылдыңдоо үчүн жеткиликсиз болуп калабыз. Биз өзүбүздү дайыма жакшы алып жүрүү эң жакшы чечим деп эсептейбиз. Европада алгачкы модернизм доорунда жазылган эң сүйкүмдүү китептердин бири Даниялык окумуштуу жана философ Эразм жазган «Акылсыздыкты мактоо» деп аталат. Анда Эразм укмуштай жубатуучу аргументти өтө жумшактык менен ортого салат. Ар бир адам канчалык маанилүү жана билимдүү болбосун, өзүн ар кандай алып жүрүшү мүмкүн. Автор өзү анчалык билимдүү болсо дагы, жөнөкөй каталарды жасаган адам. Анын өкүмдөрү күнөөдөн куру эмес. Ал кумарларга берилип, ырым-жырымдардын жана акылга сыйбаган коркулардын объектиси болот. Ал ар дайым жаңы адамдардын алдында уялчаак болот. Бул терең позитивдүү. Бул биздин акылсыз эрдиктерибиз бизди жакшы коомдон четтетпеши керек дегенди билдирет. Биздин ката кетирүүбүз, өзүбүздү кызыктай алып жүрүү бизди коомго ылайыксыз кылбайт. Бул бизди Европалык Ренессанстан түндүгүндөгү эң ири окумуштууга окшоштурат. Питер Брюгелдин эмгегинен бирдей позитивдүү билдирүүнү баса белгилөөгө болот. Анын фламандык макал лакаптар борбордук чыгармасында адамдын табиятынын күлкүлүү чындыгына көз карашы. Анын ою боюнча ар бир адам өзүнчө жинди. Бул жерде адам дарыяга акча ыргытып жатат. Оттун жанында турган, жана шымын күйгүзүп жаткан аскер турат. Кимдир бирөө кирпич дубалга башын уруп жатат. Башка бирөө тилкени тиштеп жатат. Сүрөттө адамдарды эч ким сындабаганы маанилүү. Бул сүрөт бардыгыбызды чагылдырат. Брейгель жана Эразм өз эмгектеринде адамдын өзүнө болгон чоң ишенимге жетүү жолу,
өз басына ынануу жолу менен эмес, күлкүлүү болуу нормалдуу экендигин түшүнүү жолу менен жетүүгө болот деп айтат. Биз мурун болгонбуз, азыр жана келечекте да каталарды кетиребиз. Адамда башка жол жок. Биз өзүбүздүн каталарыбызды табигый кубулуш катары кабыл аларыбыз менен бизди келесоо кылып көрсөткөн бир нерсе жасасак дагы, ага анчалык деле маани бербей калабыз. Биз өбүү үчүн аракет кылып жаткан адам бизди чындыгында күлкүлүү сезиши мүмкүн. Биз бейтаныш шаардын дарек сураганда өтүп бара жаткандар бизге кайдыгер мамиле жасашы мүмкүн. Бирок ушундай мамиле биз үчүн маанилүү болбойт. Алар биздин өзүбүздү ушунчалык жагымдуу кабыл алганыбызды гана ырасташат. Биз аларга окшош экенибизди жана жер бетиндеги ар бир адам жөнөкөй экендигин далилдешет. Бул коркунуч күчүн жоготот. Кордуктан коркуу мындан ары бизди капалантпайт. Ийгиликсиздик кадимки нерсе экенин билип, эркин иш кылууга аракет кылабыз. Жана мезгил менен чексиз ийгиликсиздиктер арасында биз үмүттөнгөн кыялдарыбыз аткарылат. Биз достошобуз, кызматтан көтөрүлөбүз, жакшы көрөбүз. Чоң ишенимге жол жумушка кетер алдында күнүмдүк ырым-жырымдан башталат. Өзүңдүн акылсыздыгыңды кабыл алуудан. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегибизге Кыргызстандагы бүгүнкү ишкердиктин бизнестин бүгүнкү күндөмү жана эртеңки күндөгү келечеги тууралуу сүйлөшүп атабыз. Данияр Эмилов, предприниматель бизнес клубунун башкы директору, бул күнгө чейин 10 миңден ашык ошо адамдарды өзүнөн өткөрүп, анан буюрса чоң бир пландар менен алдыга көздөй карап атыптыр. Ошол пландардын бири биринчисинен баштайлы, былтыр 2020-жылы пандемия болуп калды, бирок чоң бир иш чараны өткөрөм деп дээрлик 1-2 жылдан даярдандың, ал ишке ашпай калды, туурабы? Жок, ошол жылы ашпай калды. Аябай көп акча сарптагансың, аябай көп чуркап күн түн уктабагансың, ишке ашпай калды. Андан кийин эмне болду? Эми болсо биз ошол иш чараны болсо 10 апрелге эметтик, котордук. Ушул жылдын. Ошол жылы как минимум 6 түйнөлүк спикерлер, 1 миллиард доллардан ашык өздөрү эмелери бар, акчалар бар. Тажрыйбасы чоң, авторитети мындай айтканда бир аз аябай ак деп айта албайм, бирок болсо 90% ак деп айтууга эмем бар да. Анан болсо эң маанилүү бул болсо атайын биздин кыргыз ишкерлерге чоң дүйнөлүк тажрыйбаны көрсөтүү. Эгер ошол иш-чара ишке ашса, экинчи кадам бул болсо биздин Кыргызстан ишкерлерди Өзбекстан ишкерлери менен эмес баарлашуу жана болсо маек кылып, мындай айтканда мамиле түзүү да. Өзбекстан ишкерлери менен Ташкентте. Мындай акыркы бир жылдын кабарларын карап отурсаң, Ташкентке, башкача айтканда Өзбекстанга дүйнөлүк компаниялар киришип, дүйнөлүк компаниялар ушул жактан өзүбүздүн чакан болсо офистерди ачалы деп уламдан улам угуп атабыз да ошол жаңылыктардычы. Мунун себептери эмнеде деп ойлойсуң? Эмнеге бизде болбой жатат бул нерселер? Айырмачылыгы эмнеде? Эми биякта болсо эң маанилүү Өзбекстан бир нерсени түшүндү, что бул дүйнөдө келишим түзүү, анан келишимди аткаруу бул абдан маанилүү. Деген ошол нерсени түшүндү. Дүйнөлүк жана глобалдуу эмеде, аренада бул болсо как минимум стабилдүүлүктүн эмеси, көрсөткүч. Ошон үчүн Apple, Netflix, Google өзүнүн офистерин Өзбекстанга ачып, кандайдыр бир мамилеге келип, чоң пландарды ошол жакта аткарам деп келишти. Эмне үчүн бизде жок? Албетте бул чоң суроо, бирок болсо бул эме жанагы саясатка бир аз мындай эме коет да, бирок болсо дагы чоң суроо бар. Биздин эң негизги максат ошол чоң тажрыйбаны алыш үчүн как минимум биз болсо өзбектер менен, казактар менен биригип, кандайдыр бир мындай бир чоң
pazarda түзүү. Центральный Азия. Борбор Азия базары. Борбор Азия пазарды түзүү да эң маанилүү. Ушул борбор бул сенин чоң максаттарың бири, бул чоң максаттарың бири. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, болсун Тажикстан, Түркменистан деле ачылса, баардыгы бириккенде албетте мисалы дүйнөлүк компаниялар жалпы Кыргызстанга эмес, Борбор Азия кызыктар эле да. Бирок сенин пикириңде ошол мамлекеттер кайсы негизде бизнестин болсун, кайсы тармагында же кайсы рынокто бөлүшүүдө ошол келишимге эртерээк келе билет деп ойлойсуң? Себептен бүгүнкү күндөгү акыбал Кытайдан келген товар бизден Казакстанга, Казакстандан ары Кытайдын жанакы великий жанакы шелковый путь долбоору негизги сырткы саясаттын негизи болуп түшкөн. Креативдүү экономика, креативдүү бизнес, IT жана дүйнө жүзү бүгүн калкылдап бышып кайнап турган ошол бизнестин үрөндөрү ошол региондо чачылышы мүмкүнбү? Эми мындай бул абдан чоң суроо, эң негизги айтканда. Биякта албетте мындай саясат деңгээлинде чечилбеген суроолор бар. Анткени осо чоң келишимдер бар. Алар болсо тилекке каршы азыркы учурда мындай аткарылган немелер бар. Моменттер. Ошон айынан болсо мындай ошон айынан болсо астыда болгон объекттер, особенно өзгөчө бизнестер ошон айынан чегер бар жабык. Ошон айынан болсо алар бири менен же катташпай, же сүйлөшө албайт, же ар кандай КАМАЗдар кирип чыга албайт. Менин оюмча пока ошол суроо чечилбесе эч кандай бир катнашма мамиле болбойт деп ойлойм. Бул чоң саясатка дагы ыктап калган маселе экен деп ойлойсуң, бирок келечекте мүмкүн болот деп ишенели. Эртең 3 март филармонияда дээрлик 800 кишинин катышуусу менен деп уюштуруучулар айтып атышат. Кыргызстан жерлерин мени баягы сүйүнткөн ушул болуп атат да, региондордон аябай жакшы запростор келет, франшиза боюнча форум болуп өтөт да. Франшиза деген бул дагы бир жолу кайтып өтсөк, даяр продукция, даяр кызмат, даяр бизнес моделди сатып алып, аны ошол жерлерден ишке ашыруу. Франшиза боюнча сенин тажрыйбаң барбы? Бар болсо, кандай тармакта, эгер жок болсо, дегеле франшиза бизнеси бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасына, кыргыз бизнес, кыргыз ишкерлерине кандай пайдасын алып келет деп ойлойсуң? Эми франшиза боюнча түшүнүк бар, бирок тажрыйба жок. Бирок мындай түнөлүк эмени алганда практиканы. Бул болсо бизнести эгер бизнес абдан туруктуу болсо, абдан ийгиликтүү болсо, ал франшиза бул кандайдыр бир жол чоң бизнес болуш үчүн. Бул абдан жакшы бир эме. Анткени болсо ар бир бизнеске франшиза модели болбойт. Бирок мындай ошол франшиза аркылуу чоң болуш үчүн бизде Кыргызстанда бизнестер абдан көп. Бул болсо бул абал бизге абдан маанилүү. Эгерде ар бир ишкер өзүнүн ишин абдан мындай туруктуу деп ойлосо, албетте түрүндө ал франшиза модели как минимум көрүп, окуп, ойлонууга аргасыз. Демек франшизага жалпы берген баң жакшы. Кыргызстанда франшизага ыңгайлуу келген продуктулар бар деп айтып кеттиң. Бул кайсы тармакта? Бул чакан орто бизнес, бул кызмат көрсөтүүбү же продукциябы? Бул болсо албетте кызмат көрсөтүү. Бул болсо ресторан, кафе, ашканалар. Бизде болсо Кыргызстанда абдан бул өнүккөн. Бул болсо ар кандай окуу борборлор. Ошол бизнестер эгер кандайдыр бир эмеге мындай туруктуу деңгээлге жетсе, алар мындай франшизаны айландыруу менин оюмча бул буларга мындай чоң мындай суроо деп ойлойм. Анткени ошого как минимум аларды окуш керек, барып туруп мындай ар кандай серепчилер менен сүйлөп, эмесин алып, тажрыйбасын анан франшизага айландыруу
буларга мындай чоң эме да. Сатуучуга дагы, алуучу дагы ыңгайлуу деп ойлойсуз. Ыңгайлуу. Анткени Данияр, маегибиздин соңунда сен ошо ишкерлик менен көп жылдан бери алектенип келе жатасың. Мен билгенден бери ушул тармактасың. Бүгүнкү күндө кризис, саясий ахвал, экономикалык биздин бүгүнкү көрүшүбүз оор маалда турат. Бизнес тармагында жүргөндүктөн ушу бүгүнкү күндө кыргыз ишкеринин маанайы, кыргыз ишкеринин дене табы, башкача айтканда температурасы, билбейм, кыргыз ишкеринин алдыны көздөй көз караштары, жалпы ушул психологиялык жана рыноктогу акыбал кандай болот? Ушул 5 балдын ичинен кандай балл берет элең? Колго ушуруп калган жокпузбу? Келечек барбы? Hem sen болсо мага мындай саясатчы катары сууну берип жатасың да. Эми албетте кыса ишеним бар. Албетте жакшы ишенимдер бар да. А бирок мен болсо мындай кааларым бир нерсени, эгерде ар бир ишкер өз бизнесин мындай жашоодогу эмне үчүн мен жашап жатам деген суроого жооп берип өз ишин кылса, мен ишенем ар бир өлкө өйдөгө чыгып кетет. Кыргызстан тарыхында мындай бир 3000 жыл болду. Ошого карабай, ар кандай кырдаалга карабай жашап келатат. Менин оюмча кыргыздардын мындай кан эмесинде мындай Жашоого умтулуу бар. Жашоого умтулуу как минимум булар болсо биз болсо как минимум жашайбыз. Бирок болсо кандай жашайбыз? Ал башка суроо. Ошол суроону ишке ашырып, ошол суроолорго жоопту издөө өзүңө дагы ийгиликтер коштосун. Данияр, анан сенин тегерегиңдеги ошол ишкерлер жамаатында дагы ушул суроолорго көбүрөөк сапаттуу жооптор табылсын деген жакшы ниет менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайын. Сизге ийгилик болсун. Форумдарды жакшы өткөзүп алгыла. Мен чакыргыла, келип кетейин, катышайын мен. Саясатчы катары эмес. Рахмат. Көрөйүн. Бизде конокто Данияр Эмилов, предприниматель, ишкер бизнес клубунун башкы директору, чоң кыялдарды ишке ашырам деп турган, чоң миссияны өзүнүн мойнуна артып, ошону ийгиликтүү бир сапарда уланып келе жаткан замандашыбыз болду. Чоң рахмат Даниярга. Биз болсо эфирди азыр жыйынтыктабайбыз. Мен өзүм чыгып, ордуман туруп, сиздер менен коштошуп, жакшы маанай каалап кетейин.